ассалому алейкум. Жалпыңыздарга дейт санабар. Ассалому алейкум, алейкум ассалам барыңызга. Так, кандайсыздар? Как красиво дейт. Угулбай атат дейт, ай. Угулбай таба. Эмичи эми. Инстаграм угулдубу? Бурул угулдубу? Огонь, угулуп атат. Огонь, угулуп атат. Телеграм угулуп атамбы? Угулду дейт. Жакшы. Өзүм катуу эле бакырам. Так, келгиле барыңар. Абдан сонун телеграмдагылар угулуп атат дейт. Угулуп көрүнүп атсам, урматтууларым, эми баарын подключать этибегиле. Подключать этип, кечки салам. Нурзат кирди, ооба, саламатсызбы дейт. Жакшы. Сонун баарыңарды жакшы көрөм. Бүгүнкү экинчи күнүңөр менен баарыңарды ийгиликтүү күн болсун деп жакшы тилек кылам бардыгыбызга. Мен бармын дейт Алина. Сонун. Эми келгиле, ким каяктан кошулуп атат? Адаттагыдай эле азыр элдердин баары кошулуп кеткенче ким каяктан чыгып атканын айтып жиберелик, Так будет интереснее. Ой, телеграм вас не слышно и плохо слышно дейт го, апи. Эмнеге? Барыңарга ошондой жаман көрүнүп атамбы? Телеграм? Неге телеграм мындай болду? Эмичи? Даже не слышно дейт. Апей. Почему не слышно? Звук на полный. Телеграм угулуп көрүнбөй атамбы? Так, азыр бир мүнөт карай беришим. Барыңарда ушундай көрүнбөй атабы, Көрүнүп эле атат, жакшына болуп угунуп атасыңар, жакшына кайбыр дейт. Бүгүн сонун болушун калсыңыз. Росакүлдөр жарашып. Шарлики кийбе деген. Отлично анда. Анда Гүлназ, перезайди. Так, анда кеттик, бардыгыбыз кошулуп кетебиз. Келгиле, бардыңыздар. Үйүнө сонун көрүнүп атат Инстаграм, мен көлдөн дейт. Сонун, келгиле. Бардыгыбыз кошулуп кетебиз. Сонун дейт, жакшы угулуп көрүнүп атат. Абдан сонун анда. Абдан сонун, мен Кара-Балтадан дейт. Өтө сонун, Кара-Балтадан көчүп болгон эмес. Дагы кимдер бар экен? Өзүңөр ким каяктан кошулуп атканыңар кошулуп жазып жибергиле. Мен бияктан. Ссылканы таратып ийгиле. Үрөн себебиз, акчага үрөн себеп атабыз. Сокулуктан абдан сонун, Оштон абдан сонун. Так, дагы. Москва Алина абдан сонун. Келгиле. Ким каяктан кошулуп атат, жазып ийгиле. Үрөн сээп жиберебиз, чакырып ийгибиз. Баарына ссылкаларды таратып ийгибиз. Бишкектен салам, абдан сонун. Сауле. Кандайсың? Ден соолуктар жакшыбы? Кара-Балта сонун. Бүгүн Кара-Балталыктар кириптир, сонун. Мен Венерамын. Нижневартовск отвечает. Алабука, сонун. Бишкек, сонун. Азаматсыздар. Келгиле, эфирге кирип, тааныш билиштериңерге ссылканы жөнөтүп ийиңиздер. Бул да болсо силердин үрөн сепкенге барабар болот. Эмнеге? Себеп дегенде биз бардык нерсе үрөндөн гана өсүп чыгат. Унутпагыла. Только үрөндөн өсүп чыгат. Ошондуктан обязательно үрөн сепкенди унутпайбыз. Чоң алай дейт. Абдан сонун. Новосибирсктен дейт. Эмесе. Кеттик анда эмесе. Жаңылар бүгүн барбы жокпу? Жаңы кирип кошулуп, азыр жаңы кирип аткандар болсо, биринчи жолу мени көрүп аткандар болсо, 1 деп басасыңар. Экинчи жолу көрүп аткандар, же 2ден ашык көрүп аткандар 2 деп басабыз. Хорошо? Флоридадан салам дейт. Азаматсыз. Сонун Флоридадан. По-моему, мен калп айтпасам, акча психологиясында окуп Флорида. Силер 4000-6000 долларлык ишке чакырган. Туура айтып атамбы, Флорида? Жазып коюңузчу, пожалуйста.
именно акча психологиясында окуп ошол убакта сдвиг болгон. Биздин акчабыз биздин психологияга байланышкан. Эки дейт. Жаңылар болсо бирди басабыз, эскилер экини, үчтү, бешти, жүздү баштасабыз. Ооба дейт мына. Сонун көрдүңөрбү мынакей Флоридадан жазган кыз үй бүлөсү менен ошол жакта и иш таппай аткан. И сразу моментально, по-моему, эки иштен предложение түшүп, и даже бардык жанагындай перелет аны мунусун бул расходторун төлөп беребиз деп чакырган. 4000ден 6000 айлык обещать этип. Көрдүңөрбү? Болгону 7 күндүн ичинде. Акчабыздын баары биздин мына могу жердеги блоктордо токтотуп турат. Мен бармын дейт Новосибирск. Абдан сонун. Так, баары экилерби бүгүн, баарыңар көрүп койдуңар беле? Ай, бирден бирөө да жокпу, Жаңы кошулуп аткандар бар ушул жерде. Жаңы жапжаңы келип аткан, сип свежий пысыктар. Ооба, бардыгы сонун азыр дейт. Азаматсыңар Флоридадагылар. Мына Флоридадан именно ушул акча психологиясына кирип, анан ушундай сонун результат алган. Дагы кириңиз, азыр акчаны көбөйтөлүк. Жарайбы Флоридадан? Атыңызды унутуп калдым. Дагы кирип окугула, бул деген бир жолу окуган жетишсиз. Каждый раз окуган сайын силердики уровень өсөт. Каждый раз по-другому открывается. Бул жашоонун кызыгы мына ошол жерде. Бар дейт Зоя. Жаңылар барбы? Эльвира. Эльвира. Флоридадан Эльвира. Вот теперь я буду помнить. Ооба, окуйм дейт Эльвира, конечно. Бул акчаны көбөйткөндүн кандай десем градациябыз бар. Кандайдыр бир жерге келгенден кийин токтоп калат. Жана стеклянный потолок, анан өсө албай атам, тытым-пытым деп атпайсызбы? Ошонун баарында кандайдыр бир причина турат. Себеп турат. Вот ошол себепти биз таап түшүнгөндөн кийин, аны менен иштегенден кийин уже биздики дагы өйдөлөп өсө баштайт. Даже мен миллионго чыкканда, миллион дегенде менде дагы какой-то блоктор болуп, алар менен иштеп, андан кийин кеттим. Ошондуктан ар бир нерсенин уровеньден уровеньге өткөндө сөзсүз какой-то динамика болот. По-любому. Поэтому бир дейт. Давайте мен анда өзүмдү кыска тааныштырып, анан в процессе айтып отурайын. Калганы көпчүлүк эле мурункулар окшойт деп атам. Менин аты жөнүм Чолпон Серкебаева, мен кванттык психологмун. Азыр мен көбүрөөк басым жасаганым кванттык психологиянын призмасында финансыны жогорулатуу. Квантовый психология плюс финансы, акча башкача айтканда. Себеп дегенде менин өзүмдү распаковка кылган учурда мен акчаны кандай десем, жеңил оңой табам да, потому что бул менин болум аркылуу табылып келген, но азыр аны жеңил оңой эле тапса болот экен деген өзүмдүн блогторум менен иштеп, именно ошолорду силерге азыр айтып берип отурамын. На самом деле мен деле андай кыйын эмес болчумун, мен деле силер үчүн проводник элемин. Менин колуман деле көп нерсе келбейт, чынын айтайын. Бирок мен билген өзүмдүн билимдерим менен постоянно бөлүшүп келем силер менен. Эми акча психологиясын окуганда сөзсүз результат аласыңар. 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе, 10 эсе. Кандай өзүңөр ниет менен киресиңер, так ошондой результат аласыздар. Дал ошондой результат аласыздар. Ошондуктан эң биринчи көчө айтып кеткен, биздин эң жөнөкөй инструментибиздин бири ниет. Ошон үчүн ниетти азыр жакшыга койгула. Азыр дагы 1 саат нар жак бер жагындагы убакытты өзүңөргө ылайыктап отурасыңар, берип отурасыңар. Ошон үчүн ошондон кандай пайда алгыңар келет. Эч качан мен жакшы нерсени каалайм, акча көп болушун каалайм, бактылуу жашашты каалайм дебегиле. Бул силердин бияктагы считывателиңерге, башкача айтканда, бул жердеги роботуңарга абракадабра дегенди түшүндүрөт. Түшүндүңөрбү? Абракадабра дегенди. Силер бенгальский огонь деген тамак жедиңер беле? Ушундай түшүнөт. Түшүндүңөрбү? Так эле ошондой, ошон үчүн ниетти туура коебуз. Мына мен 7 күндө
ниет койдум. Ушул окуудан окуп 30 миң табайын, 50 миң табайын, 100 миң табайын, 100 миң тапкандар 150 миң табайын. Түшүнүп атасыңарбы? Өзүңөр биякта санап көрүп кармай ала турган. Мен бактылуу болоюн дегенде да көп маңыз жатат. Бакыт деп ким эмнени түшүнөт? Мен сураган кезде бирөө бакыт деген кандай сен үчүн сезим? Сезимди айтыш керек. Бакыт деген бирөө айтат мен толкунданганды бакыт деп түшүнөм. Ооба, сага Алла Таалам толкундантып коет, бүттү. А сен андан ар жакта эчтекеси жок калып атпайсың. Толкундандың кичине, анан унутуп калдың да аны. Агана бакыт деп издеп жүрөсүң. Кайра толкунданып койдуң. Мындай волнение болду. Кайра жүрөсүң, кана бакыт, кайра дагы толкунданып койдуң. А может бакыт деген сен үчүн, билбейм, жолдошуңдун жакшы көрүп, кучактап, сүйүп, өп, же болбосо жакшы сөз айтканы чыгар. Кандай сөз айтканы? Түшүнүп атасыңарбы? Бул жерде кичине мындай өзүңөргө туура считываемый окула турган өзүңөргө параметрлерди бергиле. Түшүндүңөрбү? Акчам көп болсун деген. Бүгүн 15 сом, эртең 16 сом болот. Көппү? Көп. 1 сомго көп да. Ошон үчүн эмнени каалап атасыңар, обязательно вот ошого расписывать этишиңер керек. Эмне үчүн? Мен үчүн эмес, башка бирөө үчүн эмес, өзүңөр үчүн. Алам үчүн. Силер заказ берген нерсе келет. Бирок кандай заказ бересиңер, мына ошого жараша. Түшүнүктүүбү? Жашоомду аябай жакшы жашайын. А жакшы деген кандай? Эртең бир жаңы көйнөк кийесиңер, может ошол. Күйөөм менен, жаялым менен жакшы мамиледе жашайын. А жакшы мамиле деген эмне? Силер үчүн. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн ниетти туура коебуз. Бүгүн дагы мени кыздар урушуп атат. Көчө эле туулган күнү болсо 2 күнгө скидка берип атасыз деп. Бирок мен айттым көчө. Бүгүн ошону жасап атам. Бүгүн дагы 50% скидка работает. Предоплата кылып, ордуңарды сактап калгыла, скидкаңарды предоплата кылып, хорошо? Жок дегенде. А так сразу толук төлөсөңөр, акчаңар сразу келет. Акчаны качан төлөгөндү үйрөнөсүңөр, так ошондой акча келгенди үйрөнөт. Ооба, биринчи төлөгөндө жүрөгүңөрдөн тиги кан агып кетет. Кадимкидей, мен өзүмөн билем аны. Акча эмес, кан чыгат прям. Но бирок өзүңөрдүн өзгөрүүңөргө инвестиция деп түшүнгүлөмүн. Качан расходту кенен бере баштаганыңарда гана акча поток келе баштайт. Эмне себептен? Себеби силер расход бергенде, кошелёкту ачып, мисалы үчүн бергенде, елки, мен 5 миң. 5 миңге аз калбадыбы меники? Блин, 5 миң бербедимби? 5 миң. Фокус каякта болуп атат? Бергенде жүрөгүңөр ооруп атат, түшүнбү? Жүрөгүңөр сыгылып калды. Сразу биздин разум, биздин туюмубуз деп айтат. Хозяинге жаман болуп атат, хозяйкага жаман болуп атат. Ой, катастрофа. Дагы азыр 5 миң бирөөнө берсе өлөт. А дагы бир 5 миң берсе бүттү, все. Анда мен өлүп калам. Ошон үчүн хозяйкага аз эле акча бериш керек. Желательно 5 миңге жеткизбеш керек. Анткени 5 миң бергенде жүрөгү ооруп өлүп калат. Анда мен да өлүп калам. Түшүнүңөрбү? Как это работает? Очень просто. Биякта эч кандай прям много ума не надо. Түшүнүңөрбү? Бул жерде болгону менин эмнеси болуп атат? Оюну болуп атат. Как только силер расходту бергенде жалаң боль менен берип атсаңар, дене кысылып атат. Эмне үчүн? Боль. Бергенде сыгылып кетип атасыңар. Зажим бул дагы. Зажим бир жолу 5 миң бергенде зажим, 2 жолу 5 миң бергенде зажим, 3-чү жолу 10 миң бергенде вообще кысылып калды. Все. Энергия кетпей калды. Көчө өткөнбүз, энергиялар кандай болот? Кванттык
физика, кванттык механика. Вот это и есть кванттык психология. Психология деген эмне? Бул жан дүйнө жөнүндөгү илим. Биздин бардык нерсе биздин жан дүйнөбүздүн айланасында тегеренет. Ошол физика, ошол математика, ошол койчу бүт науканын баары только жан дүйнөгө түшүндүрүш үчүн, биздин разумга түшүндүрүш үчүн чыккан окуялар. Математикадагы бардык калган окуялардын баары биздин жан дүйнөбүздүн айланасында, бизде тело, разум, туюм и биздин жан дүйнөбүз бар. Мына ушул үчөөнү гармонияга келтириш үчүн эле чыккан окуялар. Калган науканын баары ушул жан дүйнөнүн айланасында чыккан. Но ал окуялар, ал наукалар чыккандан кийин да, илимдер чыккандан кийин жан дүйнөнүн илимин уже басып салып атат психологияны. Психология деген андай, мындай, тигиндей, жаратылыш психология деген болду. Физика деген жаратылыш, жаратылыштын кулуштары. Жан дүйнө келип ошол кулуштар менен биз взаимодействие кылып атабыз. Калган бүт илимдин баары ошонун тегерегинде, минтип санап бири-бири менен булар эсептешип, там шампунь алып башын жууйт, денесин жууйт, самын алып деген сыяктуу калган илимдер ошо жан дүйнөнүн тегерегинде, дененин тегерегинде болуп аткан окуялар болуп атат. А биз самый главный психологияны унутуп калып атабыз. Психология жөнүндө бирдеме айтсаң, кээ бирлер деп ойлойт. Мен баягыда опрос кылсам айтат. Психология дейсиз унутурбайбы? Илтеген кишилер айтып атат. Эркектер айтып атат. Эркектер көп психологиядан көп алысыраак турушат го. Бул жакшы турбайбы, мен психтер барат экен десе. Вот ушундай. Ошон үчүн биз качан бир нерсени жүрөгүбүздөн чыгарып бере баштаганда гана биздин туюмубуз дейт, хозяйка менен хозяинге акчаны көп бериш керек. Бул берген сайын адреналин алат экен. Сүйүнөт экен. Бизге ошол настроение керек. Почему? Биздин мээбизге, туюмубузга только радость, жакшы эмоция болгондо адреналин болуп, ал кыйналбайт. А биз сыгылган сайын ал эмне болуп атат? Сыгылган сайын ал ошо сыгылып атат, ал жүз алекеттенип атат. Соответственно, ал айтып атат, жок, буга вообще категорически 10 миңден ашык акча бербеш керек. Аны тратить эткенче бул өлүп калат. Ошон үчүн жанакы биздин психологияда өтө чоң ролду ойноп аткан ошол. Мен дагы өзүмө бере албай канча жыл, ошон үчүн өзүбүзгө айрыкча расходтой албаганда это все катастрофа, бүттү. Акчага жетпейсиңер. Эң биринчи өзүңөргө бергенди үйрөнгүлө. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Биринчи, конечно, через так, менеджерлердин номерин сурап атат буякта кыздар. Гүлназ, Самара. Бүгүн бурул конокто экен, Самара бар. Кыздарга жазгыла. Тиякта кыздар сурап атат номерлериңерден. Түшүндүңөрбү? Это элементарно, Ватсон. Бул жерде только силердин өзүңөрдүн дагы эле жанакы биздин кванттык психология, физика иштеп атат. Зарядтар келип туруп кысып атат, силер 2 жолу 5 миң, 10 миң бергенден кийин айтып атат, болду, токтот, все. Ансыз өлүп калабыз. Мен дагы өзүм бере алчу эмесмин. Мен дагы бергенде жүрөгүмөн кан чыгып кетчү. Но качан только мен өзүмө берип баштаганда гана менин акчам көбөйүп баштады. Кааласаңар ишенгиле, кааласаңар текшергиле. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан Алландын акчасы миллиардтар жатат. Миллиардтар эч ким алып кеткен жок, ушул жерде эле турат акчанын баары. Другой вопрос. Сиз ошол акчага бара алып атасызбы, ала алып атасызбы? Акча турбаларыңарды өзүңөр булуп таштайсыңар. Мен любойуңарга доказывать этип бере алам. Эмне себептен? Ал жерде көрө албастык, ал жерде өзүңөргө эле байланышкан окуялар. Бир болбогон эле окуялар. Эми бүгүнкү эфирдин эң жакшы темасы 18+ деп айтылат. 18+тардын оюнчуктары. Бул кайсы оюнчуктар деп ойлойсуңар? Гана жазып ийгилечи. А то мен эле ажылдап атам 2 күндөн бери, силер эмне деп ойлойт экенсиңер? 18 жаш плюс оюнчуктары жөнүндө айтып берем азыр. Гана жазып ийгилечи, эмне деп ойлойсуңар?
18 плюстун оюнчуктары. Аңча мен бияктагыларды окуйейин, болгула. 18 плюстун оюнчуктарын айтып берем. Каалайсыңарбы айтып берейинби? Бул айта калгыла, бул батыраак. Болгула. Адамдарды чакыргыла, болгула. Телеграм бүгүн эмне мындай это? Гүлназ, билдир кайда телеграмдагынын баары? Инстаграмдагылар чакыргыла. Эльвира Флоридадан окуйм дейт. Болгула. Мен пока айтканча 18 плюстун оюнчуктарын азыр айтып берем. Эмнелер экен? Акчага кандай тиешеси бар 18 плюстун оюнчуктарын? Ну-ка, болгула. Саламатсызбы? Мен биринчи жолу катышып жатам дейт. Мундус, биринчи жолу катышып атсаңар азыр мен айтып өттүм. Мен жөнүндө тарыхым менин баракчамда бар. Менин аты жөнүм дагы жан киргендер үчүн Чолпон Серкебаева. Кванттык психологмун. Кванттык психологиянын призмасында акчаны кантип оңой табышты азыр окутуп баштадым. Буга чейин эле окуп атканбыз. Но азыр чоң акчалар жөнүндө кеп болот бара-бара. Азыр бүгүн как раз акча психологиясы жөнүндө маалымат берип атам. Үй бүлөлүү мен Новосибирск шаарында турам, кыргызмын, балдарыбыз бар. Өнүгүп өсүп атабыз. Кудайга шүгүр. Так, дагы кызыктырган суроолоруңар болсо айтсаңар болот. Мен эми азыр Новосибирскте биякта жашап атсам, баарыңар ойлоп атсаңар керек, көчө тарыхымды айтып бергем. Көчөкү эфирди көргүлө, мен тоодо уйсаган келиндердин биримин. Окчампалап, кадимкидей, музоолордун битин дарылап, укол сайып, козу эмизип, козуга чүпүрөк байлап, бокшубап, энесинен адашып калбасын деп. Ошонуп жүргөн келиндердин бирөөмүн. Башкача айтканда, капкадимки силерге окшошмун. Эгер бирөө жарымыңар, бул мындай расфуфыренная вышла деп, жөн эле көйнө күлөстүрүп тагып алдым. Кичине силерди привлекать этейин, вниманиеңарды деп. Мен деле ошондой эле уйсап эле боксок менен аралашып жүрүп чоңойгонмун. Ошон үчүн ошондой состояниядан дагы ушундай состоянияга чыкса болот деген шык бергим келип турат. Ушул жердеги кыз келиндерге, мырзаларга. Эми бул жерде көпчүлүгү менден деп сурайт. Аялдар акча табыш керекпи, таппаш керекпи? Же күйөө багыш керекпи? Күйөө баккандай биз мал эмеспиз да. Биз дагы гендер деген каяктан чыккан деп ойлойсуң? Эгерде эми могу жердеги көп айымдардын баарынын самореализациясын алып койсок, анда жарылып кетишпейби? Күйөөсүн кошо жардырып ийишет. Потому что самореализация, душа ар бир кишиники, эркектики дагы, аялдыкы дагы окшош келет, урматтууларым. Анын максаты, өзүнүн задачасы бар. Вот ошого келет. Ооба, кээ бир айымдар үй бүлө күтүп, үй бүлөнүн балдар менен заниматься этип, ал дагы жумуш. Кээ бирөө башка карьера түзгүсү келет. Это нормально. Жан дүйнөңөр кандай нерсени тандап келген болсо, вот ошол өзүңөрдүн душаңар айтат. Ошон үчүн жанагы эмне үчүн бир жумушка алсаңар жакпай атат, кетип калып атасыз, увольняться этип. Же болбосо дагы бир нерсе. Бул жан дүйнө өзү айтып турат, жок, еще туура эмес деп. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан бул жактан аял дагы, күйөө дагы өсүш керек. Анткени экөө отдельный жан дүйнө. Түшүнүп атасыңар, бунуку өзүнчө жан дүйнө, өзүнүн задачасы менен келди. Бунуку экөө тең самореализация болуш керек, өздөрүнүн тандаган багытында. Экөө тең, анткени экөөнүн тең задачасы бар. Бирок ошол экөө күйөөсү аялынын тандаганын сыйлап, ооба кабыл алып атат. Ооба, тебе можно. Аялы күйөөсүнүкүн айтат, ооба, тебе тоже можно. Но биз экөөбүз биригип үй бүлө түзсөк болот. Түшүнүктүүбү? Конечно, аял дагы акча тапкан, это самореализация. Күйөөңөн күндө сурап тургандан өткөн кыйынчылык жок болуш керек, билбейм. Экөөңөр тең таап, действительно экөөңөр тең чогуу өскөн туура деп түшүнөм. Бул менин көз карашым, силердики меникинен башкача болушу толук мүмкүн. Кээ бирибиз, мисалы үчүн, ооба,
күйөө багып, күйөө алдагы туура. Кимге кандай жагымдуу болсо. Хорошо? Номериңерди калтыргыла. Самара деген сулуу кыз биякта бүгүн иштеп атат. Бүгүн бурулду. Конокко кетип калыптыр. Так. Мен өзгөргүм келет дейт. Мына өзгөргүңөр келсе, мына мен трансформация болгон адам мен отурам. Үй саган, бок чампалаган, сепаратордон сүт тарткан, каймакты чалып, анан сары май кылган, кадимкидей керосин лампа менен отурган. Силерде азыр телефонуңар бар, эң жок дегендечи. Керемет да. Өзгөрүүгө шарттуу турат. Азыр эгерде бирөө жарымыңар мен кантип өзгөрөм, акча жок деп атканыңар болсо, силер ошибаетесь. Акча менен силердин өзгөргөнүңөрдүн эч кандай тиешеси жок. Өзгөрүү үчүн ичиңерден ниет болуш керек. Мен дагы тоодо жүргөндө ошондой акчам жок болчу. Мен дагы биринчи ошентип болгонго, бирок мен туура эмес ойлонуп атыптыр. Так, бир сыйра тааныштырып өттүм. Анан личный суроолоруңар болсо, дагы кызыктырган суроолор болсо, жазып койсоңор мен жооп берем. Төлөдүм эже дейт. С удовольствием, эч ойлонбойм. Мага жан дүйнөм керек болуп атат дейт. Абдан сонун. Өзгөргүм келет, абдан сонун. Салам чолпон дейт. Салам. Так, дальше. Суроолорго жооп бере коеюн. Мен бармын. Так, 18+тун оюнчугу эмне? Акча. Ооба дейт. Каалайбыз. Күйөө менен болгон мамиле секси дейт. Азыр оюнчуктарыңар мына. Азыр чыгат оюнчуктарыңар. 18 миң алам дейт. Алам. 18 миң алам. Акча жок. Мамиле жок. Ден соолукхана дейт. Сүйүү. Так, саламатсыңарбы? Кана. Ким табар экен, тапкан кишиге белек берем. Ак көңүл, ар кандай көңүл ачуулар, саламатсыңарбы дейт. Саламатчылык. Дагы. Вы красивее той розы, что я на шее дейт. Благодарю, мне прям как бальзам на душу. Ошентип мактап коюп тургулачы. Так, мояктап номерлерин тыштап атат, кыздар номерлерин скрин кылып байланышкыла. Мен окуйм дейт. Дагы моякта толтура номерлер кетти, кыздар скрин кылып жооп бере салгыла. Так, жеттик. Караңыздар. Бүгүн дагы көчө жаңылып айтып алганым үчүн 50% скидка менен кетет. Мени тиякта кыздар өпкөмдү үзүп атат. Андай эмес болчу, башкача сүйлөшкөнбүз да. Но бүгүн көчө айтылган үчүн бүгүн дагы 50% скидка менен түнкү саат 12-ге чейин жетишип калгыла. Даже 18 миңден, 15 миңден алсаңар дагы, 18 миңден го, 15 миңден алсаңар дагы муну 2-3 эсе кайтара аласыңар. Негизи мен дагы мурун скидканы жакшы көрчүмүн. Азыр анча деле жакшы көрбөйм. Скидка деген биздин келаткан потокторду кесет. Шырт дедир. Ошон үчүн азыр мен толук төлөгөндү жакшы көрүп калдым. Көбүрөөк төлөсөм кайра айтам, менден мага алындан андан көбүрөөк акча келет деп. Ошон үчүн бардык нерсени мен дагы силердей болуп, жүрөгүмө акча эмес кан чыгып кетчү, акча бергенде. Но анын барынан өттүм. Өтүп, өзүм менен иштеп, потокторумду жогорулаттым. Мына ошол жерде кеттим бары. Ошон үчүн, угулбай калды? Угулбайт дабы? Инстаграм. Акча, сүйүү, 18+, жоопкерчилик, махаббат. Азыр ар кимдердин баарыңардын секреттериңерди билип алам. Ошентип саламатсыңарбы? 2 жолу аборт болгон, азыр боюмда бар. Мурунку балдарымдын ордунда болуп калбаш үчүн эмне кылышым керек? Проработка кылыш керек. Аборт деген өтө такой, обязательно абортту проработка кылышыңар керек. Угулбай калды дейт. Угулбайт дабы. Жан дүйнөнүн тынчтыгы, угулуп эле атат, угулуп атат, сонун эле дейт. Угулуп атат. Так, менеджер бурул дагы кошула калып атат. Самара экөө угулуп эле атат. Всё, сонун угулуп атат дейт. Абдан сонун. Карагыла. 18+тун оюнчуктарын азыр айтып берем.
Эми карагыла, көчө айтылып калган үчүн бүгүн дагы 50% скидка менен 7,5 миңди ылдам төлөп, болбосо бүгүнкү скидканы кармап калам дегендер үчүн предоплата жасай коюңуздар. Хорошо? Мен азыр унутуп калам, ошон үчүн азыр айтып коеюн дедим. Так, эми дагы бир нерсе бар. Конкурс. Мына моякта мисалы үчүн возможность берип атам. Үйдө отурган келиндер бар. Акча жок, возможность жок, такыр эчтеке жок дегендер үчүн возможность берип атам. Конкурс уюштурабыз. 5 адамды белгилеп, Инстаграмга подписан болуп, Телеграмга подписан болуп, 5 адамды белгилейсиңер. Акыркы 5 посттун астына комментарий калтыргыла. И сторисиңерге мен Чолпондун эфирин көрдүм деп, эфир жөнүндө менин баракчамды белгилеп сторис чыгарасыңар. Араңардан конкурс ойнотуп, эртең кечке бүрсү күнү конкурс ойнотулат. Ошондуктан любой возможностьты колдонуңуздар. Колдон чыгарбагыла. Араңарда эң керек адам ошол орунду алат. Акысыз орун ойнотулат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн чамдап өзүңөрдүн ордуңарды алып калгыла. Жарайбы? Шарттары дагы жазылат группаларда. Ошон үчүн андай жок, менде такыр эчтеке эме жок дегениңер конкурска катыша калып өзүңөрдүн ордуңарды алгыла. Скорее всего, именно балким сиз ошону орунду алып өзгөрүүнү баштайсыз. Түшүнүктүүбү? Ошондуктан жок, таптакыр эчтеке мен мындай атам дегендер болсо катыша калыңыздар. Акчасы барлар лучше акчага алгыла. Бекер алам дебегиле. Бекердин скидка, бекер деген нерсеге тияктан аландан айтат. Бул дагы 50 жыл издеп бекер неме таап алып рахаттанат. Жөн эле койгула деп. Ошон үчүн акчасы барлар акча менен алгыла. Түшүнүктүүбү? Бул конкурсту желательно жанагындай үйдө отуруп таптакыр дегендер үчүн да кичине хотя бы поддержка болсун. Шык болсун деген сөз. Түшүнүктүү, Анда эмесе кеттик. 18+тун оюнчуктары. Сүйүү дедиңер, махабат дедиңер. Көп нерсени айттыңар, 18+тун эң биринчи күчтүү оюнчугу бул Таарыныч. Силерди эң биринчи акчадан алыстатып турган бул Таарыныч. Таарыныч кимге болушу мүмкүн? Таарыныч эң биринчи биз курсакта кезде апабыздын атабызга болгон таарыныч. Эмне үчүн апабыз атабызга таарынат? Себеби өзүнүн эн атасында калган таарынычын күйөөдөн чыгарат. 18+тун эң биринчи эч кимге бербей жүргөн силер оюнчугуңар Таарыныч деп аталат. Урматтууларым, сүйүү махабат болсо жыргабайт белек, акчанын үстүндө жатмакпыз. Жөн эле эмес, жакшы көргөн адамыбыз. Түшүндүңөрбү? Мына ушундай. Вот Таарынычта азыр силерди дагы Таарыныч силерди накрывайт деп айтып атасыңар, жанагындай назло бабушке уши отморожу деген пословицаны уктуңар беле? Чоңо неме таарынып, кулагымды үшкө алдырып ийем, укпайм, айтканын жасабайм деп. Так эле ошондой мен акча келатса деп атасыңар. Коюп турчу биякта, сенден важный иш болуп атат биякта. Мен биякта таарынып алайынчы кое тур 95-ке чейин. Кактан келатасың сен акча? Түшүндүңөрбү? 18+тун өтө апасынын оюнчугу Таарыныч. Биз таарынганда бул кичинекей чактагы эле Таарыныч. Азыр сурасаң, чоңдордун баары айтат, жок, эми кичинекей чакта болсо болгон чыгар. Азыр каякта, азыр түшүндүм, жок.
Жок, ошол эмоция денеңерде турат. Ошол эмоция силердин акчаңарды алдырбай атат. Түшүнүп атасыңарбы? Прям точку дейт. Конечно. Конечно. Мен муну изилдеп атам. Бардык жагынан карап атам. Жөн эле элдердей эмес, мындай. Жок. Ал таарыныч ата менен апага эле болгон таарыныч. Калган таарынычтын баары варианттары. Ата менен апа бири-бирине мамилеси жакшы эмес. Жолбосо капа болуп калды, жакшы эле, бирок бир күнү бири-бирине катуу сөз айтып койду, апанын жүрөгү сыгылып калды. Сразу балдар аны сезди. Сезген соң сразу балдар эненин жүрөгү сыгылып атат да, айтпаган менен. Балдар сразу сезип атат. Сразу эненин зарядын атаны көздөй чачырата баштады. Эненин көзү менен. Көрдүңөрбү? Соответственно, ата менен апанын ортосунда кичине эле жагымсыз окуя, сөзсүз эле жерде урушуп талашып сабайып эмес, кичине эле жагымсыз окуя, балага жакпаган, башкача айтканда, мамиле, баланын жан дүйнөсүнө жакпаган нерсе. Кез айтат, мен ата энем урушуп согушкан эмес, көргөн эмесмин. Но почему-то жашоосунда башкача болуп атат. Мунун баарында какой-то зерно, үрөн жатат. Бардык нерсе үрөндөн башталат. Ошон үчүн айтып атам, үрөн сепкиле, чыкыргыла. Акчасы көп болсун, элде акча көп болсо, анан силерде акча көп болот. Силердин айланаңарда адамдарда көп болсо, силердин услугаңарды сатып алат. Силер жасаган продукцияны сатып алат. Силер жазган китепти сатып алат. Силер тарткан сүрөттү сатып алат. Силердин услугаңарды алат. Ошон үчүн эң биринчи үрөн себиш керек. Жүрү боякта акча жөнүндө айтып атат. Айда, жүрү бояктан ал дагы, сен дагы акчалуу бол, мен дагы акчалуу болоюн. Ошондуктан үрөндөн башталат. Эгерде силердин жашооңордо акча жок болуп атса, нары жактан келаткан үрөн бар. Ошол үрөндөн эле өнүмдөрүн көрүп атабыз. Өнүм. Өсүп аткан нерсесин. Проростки. Вот мына ушундай окуялар. Ошондуктан 18+тун эң биринчи коварный оюнчугу бул таарыныч. Пока таарынычтан арылбайсыңарбы, акчаны таба албайсыңар. Сразу айтам. Или через боль. Либо достаточно келбейт, либо батрасход болот, ушундай. Көпчүлүк адамдарда бар. Мага көп эле акча келет, бирок туктобойт. Причиналары ар бир адамдыкы өзүнө жараша. Индивидуально. Бирөөсү көп акчадан, мисалы үчүн, мурунку тегинде бирөө какой-то жанагындай кулакка тартылган болушу мүмкүн. Чоң акча келгенде батыраак жоготуш керек, потому что кулакка тартылды деген информация силердин генде турат. Ген деген эмне? Ген деген сөз. Эмоция. Эмоция менен айтылган сөз, ой, заряд алып жүрөт. Эми карагыла, мен бул нерсени аябай изилдеп, эми кулакка тартылганда алып кетип атат. Мына элестетип билсеңер сценаны. Кулакка тартылганда эмне болуп атат? Кулакка тартылганда алып кетип атат байды. Алып кеткен соң, ал канчадыр бир убакыттан кийин анан алып барып, анан таразалашып, ар кайсын айтып, анан уже жанагындай расстрел кылып атышат, өлтүрүп коюп атышат. Анан мен ойлоп атам, ал убакта балдары төрөлгөн. Уже төрөлгөн да ал убакта. Уже алып кеткенден кийин, туурабы? Так ал анын кулакка тартылганы кандайча балдарына өтөт? Ал убакта уже балдары чоңоюп калган кичине. Биз эгерде только төрөлгөндө информация берилет десек.
Так ошол именно ошол ситуацияда акчаны адам ошол кулакка тартылган адам өтө жек көрүп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Ошол жыйган тергени үчүн ал жаза көрүп атат. Соответственно, эмне болуп атат? Кулакка тартылган адам бүт жанагы кванттык бөлүкчөлөрдү өзүнүн каны менен, ошон үчүн кан деген сөз өтө маанилүү. Жана мурдум канап атат деген бул кан жөнүндөгү окуя. Ошол жөнүндө сигнал келип атат. Мурду канайт постоянно деген сөз ошол жак менен связьди восстановить этиш керек деген сигнал. Кровь, кан. Кан кое бербейт, кан дегендин баары ошол жакта. Кан кое бербейт деген кандай информация жатат дегенди айтып атат. Көрдүңөрбү? Соответственно, кванттык бөлүкчө тиякта ушундай чоң заряд кетип атат, өлүп атат ал. Соответственно, балдардын баарына тукумду сактап калыш үчүн эмне деп атат? Болбойт бизге байлык. И балдары андан ары байлык келатканда эле чачырап ийип атат. Ар кайсыка. Почему? Потому что сигнал күчтүү. Сразу ошон үчүн жанагындай практикаларды жасаганда, акчаны көрсөткөндө страх, чоң акчаны көрсөткөндө страх. Чоң акчага байланышкан окуялар көп болгон. Соответственно, ал биздин денебизде келаткан маалыматтар. Болгону ошол маалыматтар менен иштегенден кийин силер акчаны оңой эле алып каласыңар. Уровеньден уровеньге өткөндө эми мисалы үчүн 10 миңден 100 миңге чыгасыңар, андан кийинкиге дагы проработка кыласыңар, ошентип кетесиңер. По себеп дегенде акчанын потологуңар токтоп калган учурда андан ары ачып алып кете бересиңер. Бул жерде андай деле оор нерсе жок, бирок түшүнүк менен иштеш керек. Осознанность деген эмне? Осознанность деген бул түшүнүк менен жашоо. Ар бир адамдын ситуациясы өзүнө жараша болот. Эмне себептен акчадан качып атат? Эми бул эгерде 18+тун эң биринчи оюнчугу Таарыныч болсо, бул биздин Муладхара чакрабызга туура келет. Родовой канал, башкача айтканда баарыбыз чыккан жер, үстөлгө отурган жерибиз. Түшүнүңөрбү? Ошого байланышкан оорунун баары атайын этек менен байланыштуу. Түшүнүктүүбү? Андан ары кеттик. Сватхистана, экинчи чакра. 18+тун экинчи оюнчугу. Бул күнөөлүү сезим. Бул дагы силердин оюнчугуңар. Бардык учурда силерде какой-то пайда бар үчүн Таарынычты кармап жүрөсүңөр, кандайдыр бир силер үчүн плюс бар үчүн күнөөлүү сезимди кармап жүрөсүңөр. Мен прям азыр биякта может жаңы киргендер, может түшүнбөй жатасыңар. Таарынычтын мага эмне кереги бар? Мен үчүн кандай пайдасы бар? Только пайда үчүн гана кармайбыз. Любой нерсени. Запомните раз и навсегда. Киндер-сюрприз деп айтам, мен постоянно. Любой нерсенин аркасында киндер-сюрприз бар. Эгер күйөөңөрдөн токмок жесеңер да аркасында киндер-сюрприз бар. Ошон үчүн спровоцировать этебиз. Спровоцировать деген эмне? Ошол сценаны ойлоп таап биз, как ни странно, ошол сценарийди ойнотобуз. Биз үчүн кандайдыр бир плюс бар. Киндер-сюрприз бар. Либо ошондон кийин бизге белек берет, биз каалаган мамилени берет, биз каалаган нерселерди ошол аркылуу алабыз. Биздин выгодабыз. Либо төркүнгө барып келебиз деген сыяктуу. Таарынычта дагы ошондой пайда жатат. Бардык нерсени биз только пайдадан исходить этип жасайбыз.
Биздин туюмубуз ушунчалык жакшы иштейт. Мээбиз. Мээ деген умный орган. Так, связь начар болуп жатат. YouTube болбойбу. YouTube'га көрсөтөм. Эме интернеттен болуп атат окшойт да. Кээ бириңерге жакшы эле болуп атпайбы, Жакшы элеби? Туура айтып жатасыз, дейт Санаа. Угулуп атабы? Мудрая женщина дейт. Угулуп атабы? Туп-туура дейт. Жакшы эле угулуп атат. Ну давайте дагы YouTube'га дагы жүктөйбүз, хорошо? Telegram каналга да жүктөйбүз, Instagram'да дагы болот. Просто азыр көпкө кармалып калабыз. Интернет ар кайсы жерде ар кандай болуп калып атат окшойт. Ошон үчүн ушундай окуялар болуп атат го деп ойлоп атам. Хорошо? Так, таарыныч бар экенин кантип ким тапкан? Кандай прибор менен өлчөнөт? Сезим менен өлчөнөт. Абысы. Абысы менен өлчөйт окшойсуң, треугольник менен. Абысы 3 бурчтук боюнча кандайча өлчөнөт деген. Ооба, сону дейт. Жакшы эле болуп жатат, жакшы болот. Сону эле болуп атат дейт. Сону эле болуп жатат. Таарынычтын бар жок экенин кандай билесиңер? Элементарно просто. Аны өлчөй турган аппараттын кереги деле жок. Жакынкы арада таарындыңарбы? Үй бүлөңөргө, балдарыңарга, келиниңерге, урук тууганга, коллегаңарга, руководителиңерге, правительствого, неважно. Ким таарынды гана плюс басып ийгилечи. АБЦ таарындыңыз беле? Жакынкы арада любой кишиге. Таарыныч болду эле. Ким таарынды эле? Мен дейт. Бул таарыныч, ата энеме таарынычым жок деген. Тиги есть вопросы. Сейчас я туда зайду. Плюс азыр биякты бүтүрүп коеюн бул суроону, анан туда зайду. Мен дейт. Мына плюстарды басып атасыңар. Барыңарда таарыныч бар. Таарынычтын эң биринчи белгиси акчанын көлөмүнүн силерге жетишсиздиги. Түшүнүңөрбү? Акча чөнтөгүңөрдө каалагандай акча жок болуп аткан болсо, бул таарынычтын бар экендигин уже белгилейт. Андан тышкары уже силер эле, тойго барсам тиге көк жолук мага кызыл берип койду. Мен көктү алмакмын, жакты алмакмын. Таарыныч. Тиги баланчага мен постоянно көтөрүп жүрүп бактым эле. Азыр учурашпай койду. Таарыныч. Түшүнүп атасыңарбы? Правительствого өтө чоң дейт. Көрдүңөрбү? Таарыныч болгону ата менен апага гана болот. Запомните раз навсегда. Анткени биз ааламды только ата апа аркылуу гана тааныйбыз. Биринчи апаны, андан кийин атаны. Түшүнүктүүбү? Соответственно, ата менен апанын статусу бизден чоң. Алар чоң. Биз кичинекейбиз. Таарынган учур бул кичинекей эле 5 жашка чейинки, 6 жашка чейинки возраст. Андай кичинекей чакта жана ыйлап атса, жагыңды бас, оозуңду бас, күнүңдү чыгарпа, көзүң жашын артчы деген. Көрдүңөрбү? Ошонун баары подавление. Как только подавили, мы уже понимаем, что бизде өкпөдөн ары ыйлап өзүң өксүп атсаң, анан дагы еще жактан ары бир чапса, уже понимаете, дагы бир чапса өлүп калам. Окуй, андан көрө ичине катып алайын. Бүттү. Ошол кармап алган заряд ичиңерде жүрөт. Ал зарядты силер бүт кез келген адамдын баарына таратып бересиңер. Любой ташка да таарынасыңар, чыгылтып. Пока аны денеңерден чыгарып иймейинче ал зарядты. Түшүнүп атасыңарбы? Чарт-чурт деген жана физиканын эле кадимки заряды денеңерде жашап атат. Ал заряд пока денеңерден кое бермейинче заряд болгон жериңерде чугуп бүтөт. Элдин баары менен уруштурат, таарындырат. Ал таарыныч болгону ата менен апага
просто биз түшүнгөн эмеспиз. Болду. Ал жерде таарыныч деле дегендин негизги ар көздөй казып барсак, таарыныч деген эмне жанагы АБЦ кандай өлчөнөт деп аткан. Таарынычты ары дагы казып барсак, ал жерде кандай информация жатат, кандай маалымат жатат. Эн атанын каалоосу менен баланын каалоосу туш келбей калды. АБЦ келбей калды. Барабар болбой калды түшүнүктөр. Атасы апасына катуу сөз айтып койду, апасы ачууланып мага эмнени айтасың деп баласын бир чапты, бүттү. Мына АБЦ болуп жатып калды. Ушундай эле өлчөдү. Түшүндүңөр, Соответственно, күнөөлүү сезим биздин Сватхистанада жашайт. Экинчи чакырда. Динде айтылат, жаттарда баарын кечирип жаткыла деп. Туура. Эми бул жерде кечире турган эчтеке жок. Ар кимдин өзүнүн түшүнүгү болуп атат. Бизде просто мындай туура түшүнүктөрдү бири-бирибизге айтканды билбейбиз. Культура жок, маданият жок. Дени сак, ортого бир нерсени салып, талкуулоо деген азыр эми маданиятта бул жаштарда жакшы болуп келатат, бири-бирине түшүнүк айтып келишат. Мурун болсо эмне, бир нерсе түшүнбөй калса, аял таарынат, баштыгын көтөрөт, төркүнүнө кетип калат, эчтеке айтпайт. Же болбосо күйөөсү келет, түшүнбөй калса, жактан ары бир чабат. Ортодо ким кыйналат? Балдар кыйналат. Бүттү, ошонун менен эле келатканда. Ошон үчүн азыр дени сак, маданиятты өстүрүшүбүз керек, түшүнүк менен жашашыбыз керек. Башкача айтканда, жакпай аткан нерсени бири-бирибизге айтканды үйрөнүшүбүз керек. Ооз менен кулакка жеткиргенди үйрөнүшүбүз керек болгон. Эми угулуп айтат дейт. Плюс мен туура дейт. Көкүрөгүм ооруп чыкты дейт. Сизди укканда транска түшүп калам го, күчтөсүзүн угулуп айтат дейт. Угулуп ойлотот деп атат, эми записьти көргүлөй, потому что азыр телеграмды карай коеюн. Андан ары кеттик. Телеграм. Так, кай жерде экен? Макбуда дейт, угул атасын дейт. Так, Кутмангеч, мен бармын, Новосибирск, 100 розочка дейт. 18+ оюнчуктар, бул жанагы жактын оюнчуктары го дейт. Жанагы кайсы жак? Бияктын оюнчуктары болуп атат. Ким каякта ойлоду дегендей. Суроо бережеден зарплатам бар, бирок эсеби да бар. Кантип топтоп акчам көбөйт алам. Окууга келгиле. Көрдүңөрбү? Силер эсептеген эле эсепке акча алып атасыңар, анткени запрос ошол эле. Зарплатам бар, бирок кантип топтоп акчам көбөйт алам. Карагыла, силердин запросуңар определенный эле суммага 15 000, 30 000. Болду. Ошону эле берип атат. Аламды деп вообще баары бир. Миллион сурасаңар да берет. Силер өзүңөр айтып атасыңар, мага ушул жетет, өлүп калбасыма. И все. Ошон үчүн запрос кылганда азыр обучениеден үйрөнөсүңөр. Так, менде көп акча, оозумда эле экен дейт. Же социум кааласа эле каалайт окшойм. Түкүрүмдү изилдеп карасам каалабайт деле экен. Мынакей. Туп-туура айтып атат Урмат. Менде көп акча, оозумда эле. Көпчүлүк адам оозум эле айтат. Миллион болсо деле алам. 2 миллион болсо эле, 10 миллион болсо андан бериштир. Жакшы. Чындап келгенде акчаны көрсөтүп астына койгондо ала албаган адамдар бар. Буну биз практика жасайбыз. Психологдор жөн эле бул бири-бирибизден угуп алып айтып аткан нерсе эмес. Биз акчаны аябай бир, кандай десем, бир өтө кол жеткис нерсе кылып элестетип алганбыз. Ошон үчүн көп страдания болуп атат. Түшүнүп атасыңарбы? Акча эле энергия берет. Биздин алыш бериш катнашка эсептешкенге. Ошондуктан кечиресиз жумушта болуп сабактан чыгууга туура келди дейт. Абдан сонун маалыматтар берилүүдө, азаматсыз эжеке сизге ыраазычылык билдирем дейт. Рахмат, динде айтылат, так, все. Бияктыкын бүттүк. Так, мына ошондой. Ошондуктан азыр биз выживаниеде деп көчүп айтпадык беле? Көпчүлүк адам выживаниеде жүрүп атат. Айлыктан айлыкка, карыздан карызга кредит алып, бул выживание только, программа выживания. Мен өлүп калбаш үчүн эле ушул
окуяларда жүрөм деген. Эмне үчүн программа выживанияда жүрөбүз? Потому что ал биздин каныбызда өтө чоң мөөр калтырып калган. Азыр болсо андан уже чыксак болот, уже башка заман келди. Но бирок биздин информация мурунку гана болгон соң ошондо эле жашап келатабыз. Бул мындай, биз төрөлгөндө 70% почти бизде уже информация менен келебиз, көрдүңөрбү? Анан биз жашообузда 5-6 эле процент кошобуз, калганы реинкарнациядан келген маалыматтар. 100% деп алган болсок, көрдүңөрбү? Кандай заполненный келебиз. Соответственно, bizde жанагы кандагы деген нерселердин баардыгы ошол жактан чыккан сөз. Бизде аябай көп жакшы окуулар болгон, бирок кайсы бир учурда анын баарын окутпай салдыргам да. Ошондуктан жайчы деген бар болчу элдерде, биз жомоктордон, баягы мурунку китептерден, манастан жайчы жөнүндө жакшы билебиз. Эндигиге чейин эле жана Кайлас деген тоодо жашаган кыргыздар бар, 250 жылга чейин жашаса, до сих пор эле жана буйволдар менен жүрүшөт, ат дегенди түшүнүшпөйт экен. Барып келгендер жазган мынакей. Азыр эле ушул эле Россияда, Башкирияда көз доктур бар. Эрнест Мулдашев деген ошол барып келген, Кыргызстандан сонун бир чыган адамдар барып келишкен, бүт баарын түшүндүрүшкөн. Мына ошол жерге киргенде, экспедиция киргенде 1 жылга кирет. Аны ошол жанакы чай туз алганы келген адамдар натуралай алмашышат. Тери-пери бирдеме өзлөрүнүн чыгарган нерселерин. Акча дегенди түшүнүшпөйт, билбейт, вообще акча менен түшүнүктөрү жок. Таптакыр. От слова совсем. Натуралай алмашышат. Жылына 1 жолу келип, өзлөрүнө провизия алып кетет, керектүү жарактуулар. Тоону ашып түшүп, сода кылып кайра кетишет. Мына ошол учурда барып, Мулдашевдин айтканы боюнча. Мен барып изилденип келем. Бул Мулдашев көз доктур, өтө чоң. 200дөн ашык өлкөдөн келип көзүн дарылатат. Бирок Мулдашевди Алантоинго деп атам. Алаплант, калп айтып атам. Алаплант ойлоп тапкан. Алаплант бул көзгө куйганда жок связкаларды өстүрүп чыгат экен. Ушундай нерсени ойлоп тапкан. Өзү айтат, мен билбеймин, мен проводник элемин. Это боженька через меня сделал. Я не могу это объяснить дейт. Өлгөн адамдын клеткаларынан ошондой жидкость, суюктукту чыгарат. Анан муну доктурдун, врачтын эмесинен ажыратып салышкан, врачтыктан. Бул кечөө эле болгон окуялар, 85-жылдар. Плюс-минус. Интернеттен карасаңар табасыңар. Соответственно, аны сага практика жасаганга болбойт. Сен жанагындай советтик адамдын денесинен аппарат чыгарып, жанагындай препарат чыгаргансың. Сен адамдын, өлгөн адамдын денесине надругательство кылгансың деп, муну 7 жылга алып салган. Жанагы врачебный эмеден четтетип салган. Ошол 7 жылда бул көп жерлерге барып, анан именно Тибеттен таап келген. Алаплант деген эмне экен? Алаплант деген самадхи деген бар. Адамдар өздөрү уйкуга кирип кетишет. Мына ошол учурда ал 100 жылдап, 1000 жылдап отура берет. Атайын үңкүрлөрдө өздөрү казган. Үңкүр боюнча боореке ким эле? Нарбеков. Атын таппай калбадымбы? Мирзакарим Нарбековдун дагы эмесинде кичине айтып өтөт, толук эмес. Өзү үңкүр казып, ошол жакта 40 күн отурган, курут менен суу ичип, 40 күн. Ошол учурда денеден чыгып, ары бери жылганды үйрөнгөн деп. Азыраак эле жеринде айтып өтөт. Андан тышкары, вот именно ошол самадхилерде өздөрү самостоятельно отуруп, көрсө ошол клеткалары алаплантка айланат экен, жидкость, вязкий жидкость деп коет. Ошентип айтып атат да өзү. Вот ошол препаратты куйганда любой органды өстүрөт экен. Негизи бизде көп эле орган өсөт. Мисалы үчүн колубузду кесип алганда кайра өсөт атпайбы? Көп эле орган өсөт. Но бирок кайсы бир учурда бизге блок койгон. Ошон үчүн азыр
бир топ нерсе өспөй калган деп атат азыр, ошонун үстүндө иштеп атышпайбы? Түшүнүктүүбү? Именно ошол состоянияга киргенде көрсө эт бет баары чирип кетпей, башка состоянияга өтөт экен. Ошол убакта 1000 жылдап, миллион жылдап отура берет экен алар. Вот ошол жактан таап келген анан. Эми ошол жака баргандан соң аяктан бери өтүп, аяктан алып эмнелерин, провизиясын алып, ары өтүп кеткенден кийин жайчылары келип, тоого кадимкидей отуруп, эч ким алардын уруксаты жок аякка өтө албайт. Өздөрүнүн уруксаты, жергиликтүү элдеринин уруксаты жок, эч ким өтө албайт экен. Анан жайчылар отуруп, кар жаадырып, кадимки жана жомоктон окчу эмес беле, жайчылар ошентип жаан жаадырып деген. Жаан жаадырган бизге көчүп эле Союздун абагында бара болчу, жана түлөө өткөзчү эмес беле. Мына ошол дагы кванттык психологиянын бир бөлүктөрүнөн. Түшүнүңөрбү? Жолду жаап салат экен жанагындай, издерин жашырып салат экен. Мына ошондой, ошонун баарын айтып, жазып берген жерлери бар. Өтө кызык окуялар. Ошондуктан кванттык психология деген эмне? Өзүңөрдүн жаныңарды жыргатып эле керектүү нерсесин алып алып, пайдаланып, жакшы жашагыла деген нерсе. Бул жерде бирдемени доказывать этип, же болбосо анын жана өлчөөчү прибор менен өлчөп, андай ишеничиңер жок болсо, можете не применять. Какие проблемы? Поэтому алып эле жөн эле пайдаланып, жыргап жашап анан кете бергиле деген сөз. Кыйналып кысталбай. Выживанияда көп жүрөт, меники выживание деп атасыңар. Выживанияда көп жүрөт, меники да выживание. Айлыктан айлыкка дегендин баары выживание. Карызга алып, анан кредит алып, анан дегендин баары выживанияда жүрөсүңөр. Экинчи чакрада болсо чувство вины. Чувство вины деген эмне? Күнөөлүү сезим. Күнөөлүү сезим бул биздин экинчи Сватхистанада отурат. Постоянно ал жерде эмне болот? Күнөөлүү сезимдерде болот. Эмне үчүн? Көпчүлүк учурда кичинекей чакта күнөөлүү сезим эмнеден болот? Ата апаңар ооруп калган учурда бала биринчи түшүнбөйт, биринчи таарынат, андан кийин күнөөлүү сезим болот. Мен кандайдыр бир туура эмес болгон үчүн менин атам же апам ооруп атат. Өтүп калган болсо андан 5 бетер. Андан тышкары урушуп, ата апаңар бар туруп эле урушуп талашып койсо, мен үчүн уруштуго деп ойлойт. Бала постоянно баарын өзүнө ала берет, анткени кичинекей жаңы жан дүйнө келип атат, денеге кирип, и соответственно жердин шарттарын үйрөнүп атат. Соответственно ата менен апа урушуп калган соң ал ойлоп атат, может мен туура эмесмин, ошон үчүн урушуп калды. Ушундай күнөөлүү сезимдер келе берет. Ал сезимдер биздин ата энебизге присущий, ошолорго таандык. Алар ошолор билген үчүн биз алар аркылуу, жанагы кванттык бөлүкчөлөр аркылуу бизге дагы келип атат. Түшүнүктүүбү? И соответственно ал күнөөлүү сезим болгон соң өзүңөрдү күнөөлөп эле жанча бересиңер. Акчаңарды жоготуп алган, урдатып алган, алдатып алган, ТТ-ПТнын баары ошол жака кирет. Жыгылып тыгылып кеткениңер, колуңарды эт туурап кесип салганыңар, салат туурап кесип салганыңар, жанагындай буту колуңарды сындырып чыгарып алганыңар, колуңарды күйгүзүп алганыңар, кетип баратып үстөлдүн бурчун уруп кеткениңер, тээп кеткениңердин баары башка кишинин катышуусу жок алган увечья, башкача айтканда денеңердин бирдемеге урунуп, согулуп, чыгып, сынып кеткени баары бул күнөөлүү сезим. Эгерде бүгүн бир жериңерди күйгүзүп, кесип, дагы бирдеме кылып сындырып же болбосо чыгарып алган болсоңор, анын алдында эмне үчүн күнөөлүү сезим сездиңер эле? За что себя обвиняли? Ошону ойлосоңор түшүнөсүңөр. Так, мен ошол выживание менен чоңоюпмун. Азыр жашоом деле ошондой өтүп жатат. Окуп үйрөнөмүн, буюрса сизден дейт. Өтө сонун. Окуп үйрөнүш керек, өзүңөрдү тааныш керек. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы, ушуга келебиз. АБЦ менен канча ченесек дагы ошого барабыз. АБЦ негизи ошол жан дүйнөнүн окуяларын изилдеп атып АБЦ чыкканда. Топоздор менен Житендрия кыргыз барган дейт да. Топоздор менен Житендрия кыргыз барган. Түшүнбөй калдым. Туура эмес жазылып калдыбы же? Мен түшүнбөй атам. Эфирди сактаңызчы, хорошо. 1 суткага сакталат кыздар.
Ант уйку дейт. Ант уйкусу эмне? Алп уйкуго дейм, же ант уйкуго. Алп уйку ооба Манаста деле бар эмеспи? Бул Манасчы. Могу Манас дегенде ушул жерде отурганда китебин алып окусаңар өтө көп көзүңөр ачылат. Вот чыпчын айтам. Мен өткөндө алып кете албай калдым, жетишпей калдым просто. Көп китеп алып кетиш керек болуп Кыргызстандан, биякта жок. Эмке барганда буюрса алып келем. Биз ошол жактагы түшүнбөгөн жомок деген нерсенин баардыгы Манастын алптыгы бар болгон атылаттар экен да. Жанагы Питерде кимдер жашаган болсо, же болбосо барып көргөн болсоңор, жок дегенде интернетти ачып карасаңар деле, эшиктерин карагылачы жана соборлордун. Соборлордун эшигинин тиякта жатат. Аны ким үчүн жасаган деп ойлойсуңар? Темир тетиги эшик жететиги. Биз бир эле мындай эле бир бөлүгүндө жүрөбүз. Ким үчүн деп ойлойсуңар? И вообще ким жасаган ал эшикти? Номер калтырыңыздар дейт. Мына ушундай кванттык психология деген өтө кызык нерсе. Бул жан дүйнөсү жөнүндө нерсе. Конечно, көп нерселер бар. Кванттык бөлүкчөлөрдү дагы азыр изилдеп карап, атом молекула, кварки, андан ары дагы нейтрон, протон деп, андан ары дагы майда аппарат бөлүкчөлөргө бөлүнүп кетет экен. Кванттык чаташуу деген өзү адам карабай турганда толкун сымал, адам караганда бөлүкчө сымал алып жүрө турган кандайдыр бир загадочный бөлүкчө болот экен. Ошондуктан жанагындай биз өтө катуу контролдогонубузда только контролдогон акчаны алат экенбиз. Мисалы үчүн өтө катуу айлыгым 15 миңим, ошого жараша анан баарын пландаштырганда ошол эле 15 миң келет экен. Потому что контроль өтө күчтүү силер тараптан. Мына ошонун баары менен иштегенди үйрөнөбүз. Контролду кое бергенде, көп акча алганды, жөн эле отуруп акча алганды. Азыр даже ушул жерде отургандар чын ниетиңерден өзүмө кадам таштайын дедим эле. Ушул акчаны берчи деп сурасаңар, ошол кайдандыр бир келет. Мен аны түшүндүрө албайм мен да. Текшерип көрсөңөр болот. Менин окуучуларым баары практически ошондук келет. Ошондуктан өтө кызык нерселерди айтып бердим. Мына акчабызды көбөйтүп, акчаны алып, бүгүн 7,5 миң берип, ушул бир жуманын ичинде наоборот 30 миң алам дегендер бат-баттан орун ала салыңыздар. Өзүңөргө инвестиция кылгандан так крайныбагында мен силерге айтып коеюн. Бул это очень интересно. Очень интересно. Ошондуктан бардыңар да өзгөрүүнү деп сурашат да. Күйөөмдү кантип өзгөрдү? Жок, баламды кантип, келинимди өзүңөрдөн баштагыла. Алар өздөрү өзгөрөт. Ошон үчүн жана Махатма Ганди көп окуунун баары Индиядан чыгат көпчүлүгү. Ушул жерде айткан, дүйнөнү өзгөртөм десең, өзгөрүүнү өзүңдөн башта деп. Бекер айткан эмес. Анткени татаал ырдалда өзүнүн элин бир ок чыгарбай, только ушул жакшы ойлонуунун негизинде башка плоскостька, тегиздикке чыгарып кеткен. Аман эсен сактап. Бул өтө күчтүү нерселер. Ошон үчүн илгертен бери баягы жайчылардан акыл сурап, жанагы Римдин кинолорун көрсөңөр дагы 100дөн ак көйнөк кийген кишилер жүрүп атпайбы? Мына ошонун баары жайчылар. Бардык спортсмен, кыйын, күчтүү адамдардын жанында азыр дагы жайчылар жүрөт. Политиктердин жанында. Но просто анын баары ачыкка чыкпайт. Көпчүлүк элге АБЦны үйрөтүп койгон. Все, АБЦны карап жүрөбүз. Үч буштукту. Понятно, да? Вот ошон үчүн эң биринчи өзүңөр менен иштегенди үйрөнгүлө, өзүңөрдү тааныганды үйрөнгүлө. Мен мунун баарын дайыма эле айтып келем. Так. Мен жакшы челлендж менен өзүмдөн баштайын дедим. Только өзүңөрдөн баштасаңар туура болот. Только өзүңөрдөн. Бирөөнү өзгөртөм деген бул
Потому что силердин айлана чөйрөңөрдөгү кинону силер тартып атасыңар. Азыр силердин акчаңар жетишпей атса, силер себебисиңер. Азыр лишний вес болуп, өзүңөргө жакпай атсаңар, силер причинасысыңар. Себеби силерсиңер. Мен силерге прямо азыр на пальцах могу это доказать, понимаете? Даже до 3 не надо считать. Мамилеңер жакпай аткан болсо, силер жашап аткан үйүңөр жакпай аткан болсо, дагы силер. Ошон үчүн тиякты эмес, тиякты көрсөткөндө биякта үчөө силерди көрсөтүп атпайбы, 3 жол. Сен. Ошон үчүн баардык өзгөрүүнү өзүңөрдөн баштагыла. Кандай китеп деп айттыңыз дейт. Китептер боюнча дагы бир пост чыгарып коеюнчу, шашпайраак. Китеп аябай көп. Өтө жакшы китептер бар эми. Терең окуй турган. Так. Жайчы деген ким дейт? Жайчы деген психолог. Кванттык психолог. Манастын китебин окугула. Бүгүн аябай сонун сабак болуп атат, уктаган мээ ойгоно баштат дейт. Ойгонот, баары ойгонот. Өзүңөр уктабай, чындыгында биз күндүз ойго жүрүп атат деп ойлоп атпайбызбы? Бул убакта уктап атабыз. На самом деле биз уктап атабыз. Эми азыр дагы туюмуңарда да төңкөрүш болот го, муну айтсам, Азыр на самом деле көзүбүздү ачып жүрөбүз деген менен уктап атабыз. Түшүңөрдө реально биз жүрөбүз ошондо. Ошондо силер учуп да кетесиңер, там жан дүйнө үчүн преграда жок. Запомните. Жан дүйнө үчүн тоскоолдук жок. Убакыт жок. Ошон үчүн кванттык психологияда, кванттык талаада иштей алабыз. Кванттык талаада көп нерсени өзгөртө алабыз. Себеп дегенде именно секрет ошол жакта жатат. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн биз уктап атабыз, түш көрүп атабыз дегенде чындыкты көрүп атабыз. Ошон үчүн айткан чын дүйнө, бул жалган дүйнө дегендин мааниси ошондо. Биз көзүбүз ачык жүргөн менен жалган дүйнөдө алдап жүрөбүз өзүбүздү өзүбүз. Таарынычта жүрөбүз, күнөөлүү сезимде жүрөбүз деген сөз. Бул жалган дүйнө деп баарыңар уккансыңар да. Анда чын дүйнө каякта? Вот именно түшүбүздө чын дүйнө. Сон маленькая смерть деген ошол. Баарыбыз өлүмдөн коркобуз, ошон үчүн акчадан коркобуз, көп нерседен коркобуз, мамиледен коркобуз. Өлүм деген жок нерсе. Просто биз телон таштап башка кайра жаралууга кетебиз. Болду. Энергияңыз ушунчалык күчтүү экен дейт. Рахмат. Жашоонун жомогу. Аудио кетиңизди угуп түшүнүп жеттим дейт. Абдан сонун, ана жерде окумуштуу нерселер бар. Так, азыр телеграмда карай коелук. Эмне деген бар экенин көрөлүк, Күнөөлүү сезим таарынычтан арылам десеңиз, разбор кылдырыңыздар. Бир приемду араласыздар, мынакей. Урмат келген. Көпкө ишенбей атып келди. Эми ишенбеген тоже нормально, потому что социум ошондой. Но бир эле разбордон аябай жакшы результат алды. Андайлар көп. Көп жолу чын дүйнөнү өлүм деп билебиз го дейт. Чын дүйнө эми түш дагы кичинекей өлүм. Ошон үчүн чын дүйнө. Эмне үчүн чын дүйнө? Биз биякта азыр жер деген планетада дене менен жүрөбүз. Мен көчө айтып өтпөдүм беле, денебиз бар. Вот ошол денебиз, анан туюмдарыбыз бар, вот үчөө. Жан дүйнө, дене, мозг, мээбиз, же болбосо туюмубуз. Вот ошо үчөөнү чогултуп в унисон, гармонияда жашаганда баары жакшы болот. Гармонияда боло албайт атпайбы? Бизди мээ башкарып кеткен дагы, анан бияктын баарын подавлять этип салган, ошон үчүн телоңар жөнүндө кам көрбөйсүңөр. Анткени мээ айтып атат, койчу, кымбат сам менен жуунбасаң деле окшош кирсем эле жуунуп койчу.
Андан көрө тиги кошумчага бергиле деп атат. Анан денеңер кап болуп калып атат. Анан мээ болсо айтып атат, кое турчу эми тигинин ишин биринчи бүтүр да. Анан сен шашпай кое турбайсың, пенсияга чыкканда сен жөнүндө кам көрөбүз. Анан душаңар капа болуп калып атат. Түшүнүп атасыңарбы? Анан бир эле мээ калып эле мээ башкарып атпайбы? Азыр байкасаңар, дем алганы могу эле жерде дем аласыңар. Өпкөнчү чоң дем алганда курсакка чейин дем алыш керек. Соответственно, вентиляция мээ эле болуп атат. Кислород каяка барып атат? Мээге. Эмне үчүн жатканга жанталашып атабыз? Горизонтальный положенияга жата калганга. Себеп дегенде горизонтальный жатканда гана ичиңер көтөрүлүп баштайт. Ошондо бүт чакрага кислород жетип, анан түрүп калып атпайбызбы? Ошон үчүн жанталашып жата калалы дейбиз. Анан жана биз жалкообуз деп аткандар, жок, дем албайсыңар силер. Жашабай элесиңер. Дем кичинекей, кыска дем алгандар какой-то ордуңар туура эмес. Башка жашабаган кишинин ордунда отурасыңар. Ошон үчүн дем алганда, жана дем алганы кирип чыкканын билбей, күзгүн менен мынтип коюп, айнек менен текшерип атпайбызбы? Кээ бирде уктап атабы же дем алып атабы, дем албай эле? Түшүнүңөрбү? Бул көп жактуу нерселер. Так. Мына ушул окууга үмүт кылып жатам, төлөм кылам, күтүп жатам чын эле мен. Ниет кылгыла, ниет. Ниетиңерде эмне тапкыңар келип атат? Обязательно запрос кылганды үйрөнгүлө. Запрос деген эмне? Запрос мага эмес, ааламга кылып атасыңар. Түшүнүңөрбү? Сразу силерге жооптор тартылып келе баштайт. Жакшы ниет менен төлөгүлө. Ушул бергеним 5 эсе болуп келсин, 10 эсе болуп келсин. Жөн эле төлөп салбай, макулбу? Төлөгөндөн кийин ниетиңерди айткыла. Мен ушул берген акчам мага наоборот 5 эсе болуп келип, менин возможностьтарымды ачсын, менин мүмкүнчүлүктөрүмдү ачсын, менин көзүмдү ачсын, менин ички дүйнөмдү ачсын. Ачылгыла, пока жүрөгүңөрдү өзүңөрдү ачмайынча чудо не случится. Ошон үчүн жок дегенде, өзүңөргө биринчи карагыла. Бала дагы эмес, күйөө дагы эмес, биринчи өзүңөргө, аял дагы эмес, ким угуп атат, мырзалар, айымдар, өзүңөрдөн баштагыла. Тияктагы кайнене, кайнатаны, ненатаны дарылап баштачу элеңер, жок, биринчи өзүңөрдү дарылаңгыла. Калганы тим эле жомоктогудай өзгөрөт. Ишенип койсуңар, мына могу жерде окуучуларым отурат. Ал окуучуларым жөн эле мындай айылдан келип же болбосо такыр жой. Кандидат науктар бар, өтө күчтүү адамдар бар. Күчтүү адамдын мээси күчтүү иштейт. Негизи мээ баарыбызда күчтүү иштейт. Ошон үчүн биздин жан дүйнөнү кысып таштаган, ошон үчүн жан дүйнө кыйналып, анан бияка келип атасыңар. Бияка азыр ойлоп атасыңар да, мен өзүм эле келдим. Жок, жан дүйнөңөр алып келет. Кысылып, сыгылып, уже бүткөнү калганда. Акчасы жок жүргөндө силерге выгодно. Жертвалында жүргөндө выгодно, выгодасы бар, ошон үчүн только. Не просто так. Анын үстүнө мисалы үчүн силердин мээңерде, мээ бизди башкарып атпайбы азыр, айтпадымбы эмне үчүн? Вентиляция только мээни кылган үчүн мээ башкарып атат бизди. Соответственно, эмне болуп атат? Мээңерде тарыныч, тарынганды билет. Тиге тарынасыңар, коркутасыңар, үркүтөсүңөр, ал келет, алдыңарга түшөт, же болбосо внимание берет, анан кайра жазыласыңар, күлөсүңөр, кайра ошол жолду жакшы билет. Анан күнөөлүү сезимге түшкөндү билет. Бул күнөөлүү болуп атат, муну сабап коелу, уруп коелу, же болбосо колун кесип коелу, эс алып калсын. Действительно күнөөлүү сезим болгондо колуңарды кесип, же болбосо күйгүзүп, же болбосо бутул колуңарды сындырып, бирдемени уруп кеткенден кийин денеңер разрядка болот. Ошого көңүл бурсаңар болот. Потому что наказание алгандан кийин дене успокаивается. Болду, эс алдым. Тиги күнөөм үчүн наказание алдым деген сөз. Түшүнүктүүбү? Соответственно, мунун баарын силер өзүңөр жашооңордо көрүп атасыңар. Мунун баардык нерсенин выгодасы бар. Ошон үчүн акчада, жертвада жүргөндүн да выгодасы бар. Жөн эле эчтеке болбойт. Но ошол жерде түшүнүк менен иштеш керек. Ал жерде. Ошондуктан ар бириңер окушуңар керек. Муну бергениңерди ниетиңер менен бергиле, сразу келет 2 эсе. Минимум 2 эсе келет. Минимум. Акчам жок деп отургандар азыр ниет койгула. Прям өзгөргүм келип атат, прям. Акча тапкым келип атат.
Бербей жүргөн карзыңар келет. Дагы бирөө белекке таштап кетет. Дагы бир нерсе болот. Ааламдын казынасы чексиз, керемети андан да чексиз. Түшүнүктүүбү? Просто текшерип көрсөңөр болот. Вам чё стоит? Чынбы? Жөн эле текшерип көргүлө. Есть же такая возможность. Окуйм, бадагы дейт азаматсыңар. Акча келет, бирок берекеси жок. Эмнеден бул дагы таарынычтан бар? Берекеси жок деген таарынычтан. Прямой апаңарга таарыныч болгондо дагы. Так, бул жерде кыздар номерлерди жиберип атат. Кыздар байланышкыла. Бүгүнкү скидка менен орунумду сактап калайын дегендер полностью төлөгүлө, полностью төлөй албасаңар жок дегенде предоплата кылып, скидкаңарды бекитип калгыла. Эртең уже кымбаттайт. Акча негативдерин токтотсок, балдарыбызга акча токтойбу? Токтойт. Биринчи өзүңөр менен иштешиңер керек. Акча негативдерин биринчи өзүңөр менен түшүнүккө түшүш керек. Как только силердин полеңердеги зарядтар өзгөрүлөрү менен силердин полеңерге тиешелүү баардык зарядтары өзгөрөт. Күйөөңөр акча таппай атабы, урматтуу айымдар? Силер каалаган акчаны алып келбей атабы? Ошонун себеби каякта деп ойлоп атасыңар? Анын таарынычындагы деппи? Күйөөңөр силер кыялыңардагы акчаны алып келбей атса, ооба. Мен на себе проверено. Саламатсызбы же? Акча негативдерин тына мунай окугам. Салам барыңыздарга. Сонун сабак болуп атат. Чолпон эжеге чоң ыраазычылык билдирем. Твиттин кыргыздардын арасынан жашап келген Жолдошбек Султанов деген агабыз. Окуңуздар, абдан кызыктуу. Ооба. Ошол Жолдошбек Султановду да окугам. Ооба. Мен бул Мулдашев аркылуу эметтим. Мулдашев азыр уже врачебный эмесин берген, кайтарып берген. Статусун азыр операция кылып иштеп атат. Уже чал болгон. Өтө одаренный киши. Ал дагы ошону доказать этем деп, ошо Тибетке чейин барып, айыгабай көп эмеге чейин барып келген ал. Индия менен ошол Кайластын тегерегиндеги тоолор менен бириккен 3 мамлекетке тең барып, экспедиция менен барып келген. Бул жаратылыштын тайнасын баарын билип кетпейбиз, урматтууларым. Бирок пайдалана берсек болот билгендерибизди деген сөз да. Мен дагы баарын билбейм, бирок билгендерим менен бөлүшүп атам. Бизге твердый нерселер деле берип койгон. Негизи твердый деген жок, эчтеке жок. Биз баарыбыз атом молекуладан турабыз. Атом молекуланын сгустогу анан адамды көрсөтөт, кружканы көрсөтөт, ручканы көрсөтөт деген сөз. Түшүнүктүүбү? Бул эми кичине тереңирээк киргенде азыр башыңар ооруп кетет. Бир жагын эле алып пайдалана берип, жыргап рахаттана бергилечи, зачем вам алар? Өзгөрөм, аялдык энергиямды көтөрөм, Кудай буйрса болду, жетишет деп ойлойм дейт. Конечно, пока өзүңөрдү өзүңөр сыйлап, сүйүп, өзүңөргө өзүңөр татыктуумун демейинче силерди эч ким сыйлабайт. Урматтуу айымдар, мырзалар, баары будут пользоваться, потому что силер бүт ааламга мурунку мага окшоп чачып атасыңар болгон эмеңерди, заряд энергияңарды. Мени ошентип пайдаланып кетсеңер болот, мени оскорблять этсеңер болот, мени уруп кетсеңер болот. Менин тегерегимдегилер, бедныйлар жашаш керек. Менин күйөөм көп таппаш керек. Түшүнүп атасыңарбы? Болгон силердин эле желанияңар ал жерде. Чоң акчалар жеңил эле чыгуу үчүн практика жетиштүү. Чоң акчаларга жеңил эле чыгуу үчүн практикалар эле жетиштүү болуп, өткөндө ошо 7 күндүктөн эң көп акча тапкан 453 000, по-моему, рубль тапкан. Силер үчүн 453 000 көп акчабы, аз акчабы, чоң акчабы ким? Гүлүш Асанбекова. Силер үчүн 453 000 рубль көп акчабы, чоң акчабы же чоң акча эмеспи? Сиз үчүн именно. 4-5 күндө 100 000 табышкан. Сиз үчүн көп акчабы же көп акча эмеспи? Гүлүш Асанбекова.
Канча сом дейт? Бүгүн төлөгөндөргө айда 7,5 миң. Курс качан башталат? 5 күнүн аралыгында башталат. Скидка менен 7,5 миң. Ооба же күйөөм акча таппайт мен каалаган. Жылдыз Кемелова, по секрету скажу, сен каалап айтасың. Күйөөң акча тапса, либо сени таштап кетет деген коркунуч бар, либо ойнош ойнойт деген коркунуч бар, либо үйгө түнөбөйт деген коркунуч бар. Аялдар карагыла, силердин полиңерге күйөө келген үчүн, соответственно, силердин зарядтарыңар ага иштейт. Күйөөгө, балдарыңарга, келиндериңерге, күйөө балдарыңарга баарына силердин поледе жүргөн соң, силердин заряд иштейт. Түшүнүп атасыңар, физика бул. Соответственно, силер тим эле ушундай блокту коебуз, аялдар койгон блокчу тим эле, эне да. Поэтому энелер, урматтуу энелер, зарядтарыбызды келгиле жакшылыкка коелу, жакшы ниетке коелу, балдарыбыздын өсүп өнүшүнө коелу. Биздин күйөөбүз да бирөөнүн баласы, бизде дагы бала бар. Хотя бы ушундай трансформация кылсаңар, потому что күйөө дегенде эле ар кандай карайбыз. Ошон үчүн күйөө дагы бирөөнүн баласы. Биздин дагы балдарыбыз бар. Ал дагы бирөөнүн күйөө баласы. Кызыбыз бар деген сыяктуу. Хорошо? А биздин поледо болуп аткан окуянын баарын тыр ошон үчүн айтып атам, өзүңөрдөн баштагыла. Өзүңөрдөн баштагыла десе, кайнене кайнатасынын энесинин атасын личтетип баштагандар бар. Баягы мен бир Бишкектен встреча кылсам, энесин жөн эле жетелеп келиптир, дегдеңдетип, бас эле басты. Андай болбойт. Эне каалагандай жашайт. Потому что анын душасы ошондой жашоону кабыл алды. Бул жерде биз көз караш менен көз карашты өзгөртөбүз, түшүнүктүү. Мен кечирээк кирип калдым. Записти көргүлө Айгүл элеке, 700 элеке. Акча жок, аябай кыйналып жатам. Ниет кылып окууга киргиле. Атаканова, Майрам Жымайыл. Ниет кылгыла. Акча жоктун түбү жок. Чөнтөгүңөрдө жок дегенде 20 сом бар болуш керек. Ошого ыраазычылык айткыла. Акчанын эмне үчүн келбейт? Акчанын энергиясын качырып атпайсыңарбы? Номер калтырыңыздар, курстун баасы канча сом. Бүгүнкү скидканы фиксировать этип калсаңар, предоплата кылып. 7,5 миң сом бүгүн. Мен эч нерсеге көңүлүм жок, телефон эле чукулуп жата берем, энергиям жок, эмнеден? Нурайка 0987. Энергиянын жоктугуна көп нерсе таасир этет. Эң биринчи, ата менен энеден таарыныч, күнөөлүү сезим, азыркы эле айтып кеткен, мурунку жанакы 18+тардын оюнчугу жөнүндө, же таарынычыңар бар, же күнөөлүү сезим бар. Бүт силердин энергия ошону обслуживать этип атат. Ал силер ойлойсуңар, мен аны унутуп деле калгам деп ойсуңар. Бул это прям коронное слово. Унутпайт, дене эчтекени унутпайт. Силердин фонуңарда фанит этип турат. Постоянно жанакы приложение ачылып калганда энергиям жеп атпайбы? Биз телефон элебиз. Так эле ошондой элестеткиле. Кадимки телефонбуз. Кадимки телефон. Вот ошо телефондой приложение ачык турат, тигил жей берет. Тик. Понимаете? Соответственно, силерде энергия жок. Бул эң чоң базовый дейинчи. Азыр базовый деген сөз аябай модный эмес. Базовый слив. Андан тышкары жашооңордо болгон эркектер үчүн аялдар, аялдар үчүн эркектер. Жашооңордо болгон партнерлор энергияңарды сорып турат. Друг друга питаете. Ошон үчүн караш керек. Кереги жок, баягы школдо сүйлөшкөн балдарыңар тияк ошонун баары эгерде сезим калып калган болсо, ошонун баарына энергия распределение болуп 4-5%тен кете берет. Ооба биз ойлойбуз, ана мен кайсы ана-мана. Ал жерде сезим калып калган болсо, энергетический связь бар. Энергетический связь болгон соң, ал кичинеден заряд өткөзүп турат. Слабый ток жүрүп турат. Но ошондойдон 5-10 болсо, 10 жигитиңерге кичинекей слабыйдан 10%тен 100%ңер ошо жака кетип калат деген сөз. Энергия изначально адамда бар, төрөлөт. Но по каким-то моментам, кайсы бир учурларда чакаңар жыртылып калган, башкача айтканда. Ошол жыртыктарды бүтөрүңөр менен энергияңар
көбөйөт. Ал жерде жыртык болсо канча суу куйсаңар деле агып кете берет. Ошон үчүн эң биринчи ошолор менен иштеш керек. Самара Бурул, Гүлназ деген кыздар боякта иштеп атат, ошолор менен байланышкыла. Менеджер кыздар менен. Менеджер кыздар скрин кылып алып, баары менен байланышып чыккыла, боякта сурап атышат баары. Көңүлүм жок дегендин эң биринчи мааниси силер карап тур. Көңүлүм жок дегендин эң биринчи мааниси силердин максатыңар эч качан ишке ашырбайт. Потому что либо же күйөөңөргө айта албайсыңар, силердин ойлогон оюңар мындай эле көмүскө деле калып эле эч ким колдобойт. Ошон үчүн жанагындай деп жаткандан эң биринчи эмеси ошол жакта. Эгерде үй бүлөңөр бар болгон болсо, үй бүлөңөр жок болгон болсо, үй бүлөдө эне атаңар эч ким колдобойт. Негизи эң башы аны үй бүлөдөн башталат. Анан үй бүлөдө поддержка жок болгон соң кыздар бат эле 18 жашта 17 жашта күйөөгө чыгып качып иш кылып чыгыш керек болот. Ошон үчүн жана ала качып кетти, мала качып кетти дегендин нар жагын карасаңар, мурунку күндөрүн карасаңар, ал жерде прям ал жерден качыш керек болчу. Гүлүш Асанбекова ооба дейт. Унутуп калдым да. Гүлүш Асанбекова, силер үчүн чоң акча болсо, мына ошондойду ушул курстан табышкан. Отзывдар турат, стористе карасаңар болот. Же болбосо Telegram каналга кирсеңер, отзывдар деген жерде турат, ким канча тапкан. Бирөө айтып атат 100 000, бирөө акчамды санап үлгүрбөй атам, кое турчу, отзывда жаза албай атам дегендер бар. Бирөөсү такыр бере албай, эч ким бербей аткан карызын берди, бирөөсү 60-70 000 тапты. Вот кимге, кому что. Түшүнүңөрбү? Бирөөнүн емкости жанагындай чоң болчу, 450 000 батты, бирөөнүкүнө 100 000 эле батты, бирөө айтты, мен 50 000 эле жазгам, бирок 100 000 андан көп эле жазсам болмок экен, 100 000 чыкты дейт. 100 000 жазсам 150 000 келмек экен, чолпончо деди. То есть емкостька жараша болот. Бул биздин башыбыз деле мындай емкосттан турат. Сосуд. Соответственно, бул биздин идишибиз канчалык чоңуна жараша болот. Ошондуктан айтып атам, азыркы таап аткан акчаңарда жанагы айлыгым эле өп чап жетип атат деп аткандын баары андан ашык акчаны элестете албайсыңар. Эмнеге расходтошту да билбейсиңер. Жанагы Урмат айтып кетпеди, меники бүт эле оозумда экен, бирок ары көздөй сиңире албай атам деп. Ар жакта эчтеке жок экен деп, акча жөнүндө деп. Так эле ошондой баарыбыз ооз менен ора беребиз. 10 миллион болсо деле алам, 20 миллион болсо деле алам. Акча келгенде денеңер көрсөтөт, сезимдер көрсөтөт ал жерге. Сезимдерден өткөн лакмус кагазы жок. Сезим сразу акчаны көргөндө кандай сезим болот, бергенде кандай сезим болот, алганда кандай сезим болот. Ошол аркылуу эле көп диагностика чыгарып алсаңар болот. Ал жерде көз ачыктын деле кереги жок. Гүлүш Асанбекова вот ушундай. Эгер мен сизди убедить эте алсам, то жакшы. Так, бөлүп төлөсөк болобу дейт. Аны менеджерлерге жазсаңар, менеджерлер билет. Жооп берет. Самара Керимбекова дейт. Менеджер бул. Орун алып коюңуздар, бүгүнкү скидка менен эртең уже кымбат баада болот. Күйөөм акча жолун бугуп салган болсом, аны кантип ачабыз дейт. Аны ачыш керек. Күйөөм көп жылдардан бери аракка берилип кетип, таарынып, Питерге келгем. Азыр кыйналып жатам. Сизге көп нерсени айткым келип, төгүлүп жибергим келип кетти. Сизге чоң рахмат, бактылуу болуңуз дейт. Карап, мына таарыныптын башталышы эне атаңарга таарыныштасыңар. Атаканова Майрам. Атаканова Майрам, ата-энеңерге таарынычыңар тиммелечи, тултурат. Ошон үчүн акча да жок, мамиле да жок, баары ошол жактан башталат негизи. Баардык нерсе ошол жерден келип атат. Эми күйөөм аракка берилип кетиптир дегенде дагычы, бул сиздин киноңуз болуп атпайбы? Эгерде сизди алганда арак ичпей жүрүп анан ичкен болсо, биякты караш керек болот да, эми айтпай эле коеюн ким экенин, түшүнүп атасыз да, Атаканова. Эгерде үйлөнгөндө татынакай мончоктой жигит болгон болуп, анан экөөң жашап атканда кокус берилип кеткен болсо, көрсөтүп атам, анда биякты караш керек. Анткени күйөө буяк кишинин Атаканованын киносунда, полесинде.
эмне себептен ошондой болду. Мына недавно эле мага келип менин сабактарымдан, мен причем эме сабактарымды окуп жүргөн, ютубтагы окуп жүргөн келип айтып кетти. Чолпон эже такыр мойнума албачу элем. Сиз айтсаңыз мен ой ушинтип эле айта берет. Психологдон көп киши жок деп айтчу элем дейт. Новосибирскте жашайт. Эме турушат үй бүлөсү менен бала чакасы менен. Өткөндө келип айтты. Аны айтып атпайбы, көрсө мени кыйын деп айтсын деп эле жүргөн турбайбы, аны мойнума алыш оңойго турган жок дейт. Азыр баары сонун болуп калды дейт. Мамилебиз баары бөлөк болуп калды. Күйөөм мындай тыштады дейт. Балдары менен иши болуп, кыздары менен мамилеси жакшы болуп калды дейт. Мурун кыздардын баары жаман көрөт дечимин дейт. Аны силердин көзүңөр менен карайт да, конечно, десеңиз жиним келебирчү дейт, кантип деп. То есть мен түшүндүрө алдымбы? Атаканова, эмне жөнүндө экен? Окуңуз эже дейт. Так, кимге салайын дейт. Самара Гүлназ моякта скрин кылып байланыш кылачы кыздар менен. Так, бош эле болсом убакытты сенин сабактарыңды укканга бөлөм дейт. Практикаларды жасайм, кантип психологдордун эң күчтүүсүсүң, ыраазымын сага Чолпон дейт. Рахмат, мен деле ошо билгендерим менен мен өзүмө кызык болчу. Мен не то что силерге берейин деп эмес, өзүмдүн заттыктарым менен көп иштейм, ошон үчүн көп нерсени билем да. Кызык мен үчүн просто. Это очень интересная тема для меня. Я прям предназначение. Буга чейин продюсер болгондо ойлогом, о, точно мен предназначение. Вот по кайфу прям дегем. Анан өзүмдүн кой проработка алышым керек экен деп проработка алып атып психолог болуп калбадым. Никогда не думала. Азыр болсо диплом баарын алып уже сертифицированный, дипломированный психолог. Азыр научный эмелерди, топторду издеп атам, ошо научный топтор менен иштешейин деп. Кудайым буюрса дагы убакыт сааты чыкса алар менен иштешермин. Так, саламатсызбы? 37 жаштамын, турмушка чыгуу маемне тоскоол болушу мүмкүн. Динара, турмушка чыгышыңарга өтө көп причиналар болушу мүмкүн. Аны жалгыз индивидуально караш керек. Биринчиден, атаны өтө сүйгөн кыздар, атасы өтө жакшы мамиле кылган кыздар күйөөгө чыкпайт. Потому что атасындай күйөө чыкса да жашып келе берет, атасындай адам бирөө эле. Андан тышкары жанагындай Кудайды биринчи орунга коюп салган адамдар, кыздар чыкпайт. Почему? Потому что Кудай бирөө эле, Кудайдай болгон күйөөнү таппаган үчүн чыкпайт. Ушундай сыяктуу көп нерселер бар. Мен бир экөөнү айтып атам, анын көп причинасы бар. Аны индивидуально караш керек эмне үчүн экен. Же болбосо ата энеңердин мамилеси өтө начар, анан айткансыңар. Мен экөөңөрдөй макоо эмесмин. Мен ушул жерден эле точка коём да. Причинасы көп. Мен болгону иштейт, мына жерде 33 прям. Меники да турмуш ушундай, арак деген проблема бар. Жолдошум ичет. Жогоруда жооп бердим, кайра кайталабай эле койдум. Так, телеграмда барбы Гүлназ, суроолорго же жооп бердимби? Суроо жок. Урматтууларым, бүгүнкү 50% скидка менен акчамды көбөйтөм дегендер орун алып калыңыздар. Срочно, потому что результат өзүңөр көрөсүңөр. Болгону 7 күндө результат алганды үйрөнөсүңөр. Бир жолу үйрөнүп алып жашооңорду, андан кийин кайталап кете берсеңер болот. Андан кийин окуйм дегендер мына азыр Калифорнияданбы, каяктан жазды, Флоридадан жазган айым, ал уже өзүнүн айлыгын көбөйткөнгө, жана $6,000 көбөйткөнгө окуп атат. Андай кылып окусаңар болот. Мен сабагымда окугандар калбай окуп келаткан кыздарым бар. Алар постоянно кирген сайын доходун өстүрөт, дагы бирдемесин өстүрөт. То есть алардын дагы көздөгөн максаты бар. Эмнеге себеп дегенде, ар бир окуган сайын силер сөзсүз бир жагыңар ачылат. Адам көп кырдуу, көп сырдуу феномен.
Адамды изилдеп бүтүш мүмкүн эмес. Адамдын мүмкүнчүлүктөрү чексиз. Каждый раз окуган сайын улам бир жагыңар ачылат. Ошон үчүн эң биринчи өзүңөрдү изилдегенден баштагыла. Эч качан сырттан, жакшы тааныштан, жакшы туугандан, жакшы креслодон, имеется в виду жумуштан, карьерадан, же болбосо тияк бияктан эмес, биринчи өзүңөрдү изилдегиле деп айтмакмын. Потому что мага окшоп көп убактыңарды башка бирөөнө арзыбаган акчага сатып ийесиңер. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдү сатпагыла деп айтмакмын. Ошон үчүн эң жакшы орунга өзүңөргө эң жакшы орунду ыйгарып, эң жакшы айлыкты, эгерде наемго иштеп аткан болсоңор, андай да можно. Не обязательно бизнес. Кээ бирөөнө наемный жумуш жакшы болот. Но при этом эң жакшы позицияга, эң жакшы айлыкка, эң жакшы жерге, эң жакшы мамиледе иштей турган позицияларга өтсөңүздөр болот. Мына ошонун баарын акча психологиясында окуйбуз. Ошондуктан эң биринчи өзүңөргө көңүл бургула. Ошондуктан мына Гүлназ өзү каалаган позицияга баары кол кошуруп келип, директорлор келип сүйлөшүп, жумуштарга кетип атат. Мына менден окугандар, ретритке баргандардын почти практически баарына толтурадан жумуш предлагать этти. Биринен бирине өтүп аткандары бар, айлыгын көтөрүп алып аткандары бар. Кимге эмне, кому что нравится. Ошон үчүн бардык нерсе бул жерде. Чоң акча дагы бул жерде. Кыздар боякта номерлерди берип атат, байланышкыла. Так, арак боюнча жооп бердим. Жолдошум апасынан сепарация болбосо, менден энергия ала алабы же сепарация маанилүү эмеспи? Ой, Нурзада, жаман грамотный экенсиң, Иә. Кактан окудуң эле? Нурзада Асанбек. Иә. Жолдошум апасынан сепарация болбосо деп. Сен аны ордуна, апасынын ордуна отуруп атасың. Түшүнүктүүбү? И соответственно ал сенден апасын эле көрөр. Анын апасына вообще жолдошум сенин полеңде. Түшүнүп атасыңбы? Апасынан сепарация эмне үчүн болбой атат? Ал издеп жүрсө, сен мен апаңмын. Идем сюда, идем. Кел алдыма отур. Түшүндүңбү, Нурзада? Смогла объяснить? Бүт баары биздики от умной головы начинается. Мен өзүм деле ошондоймун. Силерге кыйын болуп коюп атпайбы? Ошон үчүн психологияга келгем да ошонун баарын эмне үчүн мындай деп отур. Менин полемде болуп аткан эменин баары мен жөнүндө окуя. Мен тарткан кино. Сенин күйөөң апасынан сепарация болбогон деген сөз, ал действительно сепарация болгон жок, бирок сен сразу айтып атпайсың, бергел, мен апа болуп берем. Идем сюда, деп ал отуруп соска берип атасың. Рахмат дейт Нурзада. Түшүндүңбү? Өзүңөр менен иштегиле, вообще кайын журтуңарга вообще тийишпегиле, алар көчөгө жакында эле пайда болгон нерсе окуя. Алардын вообще силерге тиешеси жок. Только өзүңөр менен иштегиле. Күйөөңөр деле көчө жакында 18ге чыгып тийдиңер да, жок деген 17, 18, 16-ңарда. Ага чейин окуя болуп атпайбы? Баардык окуянын баары тиякта. Основной окуялардын баары. Так, дагы суроолор барбы алтындарым? Бүгүнкү сабактан пайдалуу нерсе алдыңарбы? Кана оттон жандырып ийгилечи. Алдым дегендер. Ну-ка, көрөлүк. Ким бүгүн пайдалуу нерсе алды? Мен пайда алдым дегендер, чын ниетиңерден оттон жандырып ийгиле. Плюстарды басып ийгиле. Жүрөктөн басып ийгиле. Короче, мен дагы кубанып калайын, пайдалуу бирдеме иш кылыптырмын, дагы бир пайдалуу нерсе жасайын деп калайын да. Мен дейт.
Урмат жүрөк дейт, мен пайда алдым дейт, сонун пайда алдым дейт. Кол көтөрүп атат жылдыз. Пилюс дейт, жүрөкчө дейт. Зоя Сапарбековна, Айгүл Алтышкалар. Молодцы. Так, бардыңарга ийгиликтүү күн каалайм. Акчабызды көбөйтөбүз. Жашообузду жакшыга бурабыз дегендер эң биринчи өзүңөрдөн баштагыла. Алдым, всегда сонун инфо алам дейт. Так, иерархия практикасын жасасам баламдын ордуна отуруп алыптырмын дейт. Эмне кылыш керек дейт. Баламдын ордуна кантип билдиң аны? Так, дагы эле угуп отургум келип жатат дейт. Сепарация дегенге түшүнбөдүк. Сепарация деген бул психологиянын аябай ой кырынан окуп жүргөндөр сепарация деп айтат. Бул ата эне менен баланын ортосундагы байланыш. Сепарация деп коет ошону. Жана сүт тарткан сепаратор менен сүт тартчумун. Сепаратор эмне кылат? Сүттү каймактан бөлөт, Ошол сөздөн келип чыккан сепарация деген. Каймак апасы тияка алат, көк сүттүн тияка баласын кетириш керек деген сөз. Бөлүнүш керек. Көпчүлүк учурда апалар балдардын үстүндө отуруп алабыз, группта октой болуп. Биз ойлойбуз, аябай жакшы заботиться этип атабыз деп. Жок. Канчалык биз баланы басып отурган сайын, то есть жардам беребиз, балабызды минтебиз деп, конечно, кичинекей чакта көтөрмөлөп, жакшы сөзүбүздү айтып, болгон жакшы оюбузду айтышыбыз керек. Но бала чоңойгондон кийин кое бере башташ керек баланы. Баланы канчалык кое бербейсиңер, ал ошончолук алсыз болот. Акча таппайт, үй бүлө кура албайт. Анан биз анын баарын тиги аялына шылтап салабыз, куда судага шылтап салабыз. Түшүнүп атасыңарбы? Анын баары энеден. Энеде көп нерсе жатат. Эненин балага болгон ашыкча сүйүүсү баланы жайлап таштайт. Жана баланын кээ бир учурда балдар жок болуп кетип аткан себеби дагы ошол. Жок болуп дегеним өтүп калып аткан эненин ашыкча сүйүүсүнөн болот ошонун баары. Ошон үчүн эң биринчи өзүңөрдү сүйгүлө. Өзүңөрдү сүйбөй туруп башка бирөөнө берген сүйүү, айрыкча балага берген сүйүү өтө опасный. Өзүңөрдү көрбөй, өзүңөр сүйүүгө тойбой туруп балаңарга берген сүйүү опасный. Ал сүйүү эмес. Түшүнүп атасыңарбы? Анткени өзүңөрдө сүйүү жок берип атат деген эмне? Кредит. Түшүндүрө алдымбы сепарацияны? Сана бар. Алдамчылыкка рахмат дейт го. Алдамчылык деген эмне эле? Түшүнбөй калдым. Гүлүш. Алдамчылык деген эмне? Гүлүш. Интересно стало прям. Эң мыкты сабак дейт. Плюс. Терең ыраазычылык. Алдым дейт. Гүлүш, силер үчүн сигнал по Фрейду. Алдамчылык деген сизге байланышкан бир нерсе бар. Түшүнүңүзбү? Ошого көңүл буруңуз. Просто так по Фрейду просто так сөздөр чыкпайт. Ооба, рахмат дейт. Терим. Так. Анда эмесе жыйынтыктайлы. Бүгүн алдым дейт. Негизи алдамчылык деген сөз жазылгандан кийин алдым анын основаниясы бар үчүн жазылып атат да, жөн эле чыкпайт. Биздин айлана чөйрөбүздүн баары белгиден турат. Түшүнүңөрбү? Бардык нерсе биз үчүн белги берип турат. Бирок биз аны окуганды унутуп калганбыз. Качан бир убакта. Жайчы деген эмне? Жайчы ошол белгилерди окуганды билген адам. Мурун баарыбыз окучубуз, но кайсы бир учурларда анын баары жапканга туура келген. Себеп дегенде кайсы бир топтор нельзя деген. Мен Некрасовдун «Материнская любовь» деген китебин окудум. Избыток материнской любви. Ооба,
любовь. Избыток материнской любви. Там материнской любви как таковой нету, Сапарбековна, понимаете? Если у вас нет этой любви, он априори не может быть. Там отрицательный заряд идет под видом любви. Понятно? Об этом он говорит, Некрасов. Мен жана окуп чыккыла деп едим беле. Апалардын баарына советую материнская любовь түйүндө окуп чыккыла. Соокта бактылуу болуңуз дейт. Рахмат, кабыл алдым. Мен деле билгенимди бөлүшүп атам. Но ошол аркылуу силер азыр өзүңөрдүн жашооңорду, акчаңарды көбөйтө алсаңар болот. Дагы бир жолу айтам, ар бириңерге өтө чоң акчаларды каалайм. Акылыңардын жетишинче, башыңарга батышынча. Түшүнүктүүбү? Себеп дегенде өтө башыңарга батпаган акча силерди наоборот разрушать этет. Ошон үчүн акырындап постепенно өскөн жакшы. Өзүңөргө сиңирип батырган. Потому что силерде толтура установка, ошол установка жанчып ийет. Өтө чоң акча киргенде дагы. Түшүнүңөрбү? Мен өзүмөн билем анын баарын. Ошондуктан аны дагы постепенно өзүнүн ыгы менен, ыкмасы менен, алгоритми менен иштейбиз. Бардыңыздарды 7 күндө өмүрүңөрдө бир жолу өзүңөргө вложение кылып, акча тапканды үйрөнүп алып, андан кийин жашооңордо просто колдонуп, өзүңөрдү жыргатып, айлана чөйрөңөргө бакытыңарды чачып жүрө бергиле демекмин. Ошондуктан бардыңарды менин автордук 7 күндүк акчанын психологиясы курсума официалдуу түрдө чакырамын. Бүгүн предоплата төлөп, толук төлөгөндөрдүн баарына скидка действует. Ошондуктан орун алып калгыла, эртең уже баасы өсүп кетет. Себеби акча деген акча. Өзүңөргө эң биринчи ооба, мне можно деп өзүңөргө уруксаат бергиле. Окугандарга чын жүрөктөн ийгилик дейт. Урмат, оку давай. Сен дагы. Саламатсыздарбы? Мен сиздин сабактарыңызга катышкым келет дейт Сакен. Сакен ага. Конечно, окула. Рахмат дейт, рахмат. Разымын. Так, Сакенанын номерин жазып алсаңар кыздар. Скрин кылып, мынакта жазып атат. Такыр болбосо мага жазгыла. Макулбу? Мен жооп берем барыңарга. Инстаграмдагылар Инстаграмдан жазсаңар барыңарга жооп берем. Барыңарга көп акчалуу болуп. Акчалуу болгон жакшы. Акча аркылуу любой нерсени чечсеңер, ал проблема эмес. Проблема акчанын жогунда. Ошон үчүн барыңар туура түшүнүшүңөр керек. Акча инструмент. Бирок акча эмне үчүн силердин жашооңорго келбейт? Бул суроо. Себеби акчанын аркасына жашынган силердин жашооңордо окуялар бар. Мына ошолордун бардыгы менен иштеген соң акча өзүнөн өзү келе баштайт. Себеби силер ар бириңерди Алла Таала сүйүүсү менен өзүнүн бир бөлүгүн кошуп туруп жараткан. Ана кантип ойлойсуңар? Ошондой сүйүүсү менен жараткан адамга ырыскысын бербей коет беле? Конечно, берет. Но качандыр бир убакта сураганды, алганды, туура алып пайдаланганды унута кеткенбиз. Азыр ошону гана эстейсиңер. Болду. Барыңар жакшы көрөм, барыңарга ийгилик, үй бүлөңөргө тынчтык каалайм. Курстан орун алыңыздар. Эртең конкурс боюнча унутуп бараттырмын. Конкурс болот. Мына азыр жок, мен окуйт элем. Шундай желанием бар. Акча тапкым келет. Самореализация болгум келет. Бирок дегендер шартты аткарып, 5 адамды белгилеп, обязательно Инстаграм баракчага тиркелип, Телеграм каналга тиркелип, 5 посттун астына комментарий жазасыңар. Жакты, жаккан жок, түшүнгөн жокмун, же түшүндүм деп. Акыркы 5 посттун астына. И сторисиңерге белгилеп кетесиңер. Ушул психологдун эфирине катыштым. Менин баракчамды белгилеп, Чолпон Серкебаеванын эфирине катыштым. Жакты, же болбосо жаккан жок, жакпаса аны жазгыла. Же болбосо дагы эмне, кандай оюңар бар, өзүңөрдүн оюңарды жазгыла.
Ошолордун ичинде эртең жок бүрсүгүнү түшкө маал ойнотобуз. Эртең жазылат кайсы убакта ойнотулары. Ошол убакта катышсаңар болот, катышпасаңар дагы по-любому видеосун чыгарабыз. Уткан кишиге белекке акча психологиясы белекке берилет. Ошон үчүн баардыгыңарга ийгилик каалайм. Ушул жерде аябай каалап турган бирөөңөргө ошол орун буйрат. Ошондуктан ал жагындагы, ал возможностьты дагы колдон чыгарбаңыздар. Сон сабак болду. Рахмат, сизге ыраазымын дейт. Рахмат, кеч киргендер записти көрүңүздөр. Баарыңарды жакшы көрөм. Баарыңарга акчаңар көп болсун деп каалайм. Чындыгында ар бир адамда акча көп болсо, биздин жашообуз өтө жеңилдейт. Себеп дегенде, силердин услугаңар жакшы оплачиваться этилет. Менин услугам жакшы оплачиваться этилет. Клиенттериңер да акча болот, баарыбыз гармонияда жашайбыз. Ошон үчүн баардыгыңарга өтө көп миллиондогон акчаларды чын ниетимден каалаймын. Жүрөгүңөрдү ачып, өзүңөргө акча алганга уруксат бергиле. Эң биринчи өзүңөрдү биринчи орунга коюп, өзүңөргө бир нерсени ырыологонду, ыра көргөндү үйрөнгүлө. Ансыз алым да айтат экен. Мына ушул адам өзүн көрүп, өзүн сыйлап, өзүнө акча каалап турат, өзүнө белек каалап турат деп силерге өзүнүн керемет белектерин берет экен. Ошондуктан эң биринчи өзүңөрдү ачкыла. Өзүңөрдүн жүрөгүңөрдү өзүңөргө биринчи ачкыла. Элге эмес, башка бирөөнө эмес. Эң биринчи өзүңөргө ачсаңар, калган баардык жолдорго өзү алып барат. Баарыңарды жакшы көрөм. Жакшы салыңыздар. Курска срочно жазылыңыздар.